тағдыр мага гүл кылып бакыт сунган, таза аруу нурунан чачып турган, көр турмушту эске албай унутамын, көздөрүңдү көргөндө ачып жумган. Билесиңби, мен сени кандай күттүм, бул дүйнөгө кысылып батпай бүттүм, бардык нерсе өзүңсүз чоочун болуп, бир сен деген оюмдан кайтпай бүттүм. Биз жолуктук реалити долбоору башталды. Саламатсыздарбы, ардактуу биздин жалпы көрүүчүлөр. Жана ошондой эле биздин катышуучулар жана келе жаткан талапкерлер. Чындыгында биздин көрсөтүүбүздө эң сонун гана жаңылыктар менен уланып түгөйлөр табылып, жана ошондой эле алдыда баш кошо турган дагы инсандар бар деп айтып кетмекчибиз. Дагы бир нерсени эске салып айтып кете турган болсок, катышуучулардын арасынан дагы Канат мырза азыркы убакта Жанара менен өзүнүн жолугушуусун активдүү улантып жаткан убагы, жана ошондой эле Айдай дагы биздин Бегимбай менен кыз жигит катары кыргыз элинин өздөрүнүн өзгөчө видеолорун тартуулап жаткан убагы. Демек биз дагы да сырттан талапкерлерди күтүп дал ошондой түгөйлөрдү тааныштырганга өзүбүздүн миссиябызды аткарабыз. Биз эми ал жаштарга убакыт көбүрөөк берелик, улам эле студияга чакырып бербей. Буга чейин деле биздин катышуучулар айтмакчы, келгенде бир сонун жаңылык менен келчүдөй кадамдар болсун деп, Мен бир нерсени дагы айткым келип атат. Азыркы убакта талапкерлер келгичекти. Бүгүнкү биздин катышуучулардын арасында дагы өзгөчө элге айтылбаган, бизге айтылбаган өзгөчө бир сырлар бар экен. Ошону биз ачкандан кийин гана талапкерлерди күтө алабыз. Анткени бүгүнкү биздин чыгарылыш абдан кызыктуу болот. Экранга жакын келиңиздер. Бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен. Анжелика айым, дароо эле биз бул жака Нурдин мырзаны чакырсак кандай дейсиз? Анткени башында кичине интрига кылып айтып кеттик, ошол нерсени акырына чейин аяктап. Нурдин мырза, келиңиз. Келиңиз. Мен жаныма чакырат окшойбуз сизди. Же бул жака дагы түгө келетпи, же талапкер келетпи деген дагы суроо болушу мүмкүн бардык көрүүчүлөрдө. Бирок биздин ушул биз жолуктук реалити долбоорунун кадрынын сыртында көптөгөн жамаат эмгектенип келет. Булар НТ телеканалынын администраторлору, долбоордун менеджерлери жана ошондой эле эрежелердин бардыгын көзөмөлдөп турган дагы инсандар. Биз долбоорго катышып аткан учурда эч кандай сырттан бирөө жарымдар менен сүйлөшпөшүбүз керек да, мамиле куруу иретиндечи. Себеп дегенде, эгерде ушул долбоор аркылуу бирөө жарым сизге сүйүүсүн билдирсе, анда дароо биздин даректи бересиздер дагы. Ушул жерге талапкер болуп келгенден кийин гана сиздерди тааныштырып, анан аягына чейин жакшы менен бүтүшүнө салымыбызды кошобуз. Бирок Нурдин мырза дагы мисалы эреже бузуп, башка эле иретинде болсо керек, балким айтылбай калган сөздөр, же эрежеге кошулбай калган нерселер болушу мүмкүн. Канат мырза. Анжелика айым, башында айтып өтүп кеткендей эле, биз жакка негизи ар бир катышуучу келген сайын өзүнүн башынан өткөнүн бардыгын ачык айтканга туура келет. Анткени биз бул жака жөн катышуучулар чакырган жокпуз. Сиздерге да ылайыктап өмүрлүк жар таап бергенге, жубай таап бергенге НТС телеканал менен биргеликте жана Анжелика Кайратова менен биргеликте биз колдон келишинче аракет кылып жатабыз. Ошондуктан Нурдин мырза, кымырыш кырчылда билинет дегендей, эмнеге бул нерсени башында айткан жоксуз жана эмнеге биз ушул нерсени аябай кеч угуп атабыз? Сөз сизден болсун, сөз башынан болсун. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум Канат мырза, кандайсыз Анжелика айым? Кандай келип алдыңыз? Жакшы. Ассаламу алейкум кыргыз элим, баардыгыңыздарга салам. Эми ачыгын айтканда ооба, негизи мен ачык баарын айтып жүргөн баламын. Анан ушундай ситуацияга туш келип калдым. Ооба, чындыгында мен баары билишет. Айылдыктарым баары билет, тууган туушкандарым баары билет. Ооба, мен бирок ачыгын айткам. Кызым бар, турмуш кургам деп. Бирок андан кийинки турмуштарды мен бул жакка келгенде бир инсан менен кеңешкенде, эми сен турмушту айттың, калган аркы экинчи, үчүнчүлөрүн айтпай койгоң туура деп эсептейм дегендиктен мен ошо боюнча айтпай калып калгам. Бирок экинчи, үчүнчү турмушта болгон, ооба, ачык айтам, анын баары жазышкандар да болгон. Балалуу болгон эмессиңер? Балалуу болгон эмесмин, балдар жок. Канча убакыт жашадыңыздар? Экинчиси менен 10 айдай. Бир баласы бар болчу.
Бир баласы, Бир баласы бар болчу, ооба. Үчүнчүсү менен? Үчүнчүсү менен 2 баласы бар болчу. Демек, ажырашкан, турмушту көргөн айымдар менен жашап көрөйүн деп. Ооба, нике кыйып, мен негизи бойдок жүргөндү жаман көрөм. Ошондуктан мен сүйлөшүүгө келип, тезден үйлөнүп калган болчумун. Бирок мен өзүм, мисалы бул жакта өзүм кандай болсом, дагы деле ошондой адаммын да. Ушул менин ошибкам ошол болду да. Бирок сиздин талабыңызда жаш кыз турмуш курбаган деген болуп атпайбы? Демек, Жок, мен 28 жашка чейин болор эт, бир баласы бар болсо да кабыл алам деп айтып келем башынан баштап. Өзүңүз айтып калдыңыз, нике кыйып, кадимкидей эле баягы аял кишинин астында жоопкерчилик алып бул кадамдарга баргам деп атасыз да. Ажырашуунун себеби эмнеде болду? Макул экинчиси болбой калды, үчүнчүсү дагы эмне болуп кетти? Ажырашуунун себеби чындыгында келгенде экинчиси менен бала болду да, ортодо. Баласына ата боло албадыңызбы? Ошондой десек да Кыйын болот. экенби? Бала менен батыш кыйын экен, ошондуктан мен айтып келчүмүн да, эми 2 бала менен өтө эле кыйын экен, аябайчы. Анан ага карабастан турмуш куруп жашап көрөлү дедик. Бирок ошонсо дагы ит батса да бит батпайт деген сөз бекер үчүн айтылбайт экен. Чындыгына келгенде мен өзүм кандай кызым ата болсом, ошондой ата болгонго аракет кылдым. Бирок ошонсо дагы эненин жүрөгү эне экен. Мисалы тарбиялага салайын десең, эненин жүрөгү ооруйт экен да. Ошол. Жардам берген боюнча кыйналган жоксузбу? Жок, жардам бериш боюнча кыйналган жокмун. Себеби мен экинчи турмушумду курганда дагы баласын дагы өзүн дагы абдан жакшы кийинтирип келчүмүн да. Анан чын ачыгын айтканда мен бул жактан айтчу эмес билем. Бирде ылдый болот, бирде өйдө болот. Ошол сен эчтеке таппай калган кезекте ошол адам сени колдоп турса деген сөз болгон да. Ошондо ошол жерден айткам да, ошондон чыккан. Айылдыктардын баары билет дейсиз. Сизди айылдыктар эле эмес, бүткүл Кыргызстан көрүп атат. Көп сизди билбеген эле инсандар бул жактан сиз эмнени айтсаңыз ошого ишенип коюп отурабыз да, туурабы? Бирок биздин ушундай азыр заманда жашап атабыз. Бир нерсени бир секундта эле билип алса болот экен да. Бирок ошол нике кыйбай дагы бир иш кылынган дегенде да бизге ушактар келип атат. Бул нерсени биз эфирге алып чыкпайбыз албетте. Бирок муну эреже бузуу деп эсептейсизби же кандай? Талапкерликке чакырбастан, мисалы кандайдыр бир иш болду дейт, бирок буга чейинки айтып баштаганын себеби ошо болгон да. Баягы талапкерлер келе албайбыз биз дегенден мен жолугушуп жүргөнсүз демек. Жолугушуп бул жака чакырганга аракет кылдым. Аракет кылсам ата энеси макул болбогондуктан ошо ата энесин да макулдаттырганга ошон үчүн мен кайрылуу жаздагам. Ата энесилер макул болгондо келгиле депчи, ата энелер жибериңиздер депчи. Ооба. Анан ошо макулдатам деп мен жолугуштук. Жолугушкандан кийин ошондой болуп калды. Эми аны айтууга болбойт чындыгында келгенде. Эмне болуп калды? Ошондой болуп калды. Биз келе албай калдыбы же эмне болду? Ал деле бизди эфирден азыр көрүп атса керек. Ооба. Комментарийлердин баарын жазганда. Алгыста өзүнүн атысын айткан суранды эле. Мен жөнүндө сөз кылып эле койсун депчи. Ооба, ошондой болот дедим. Мен дагы анын атын атабаймын. Бирок жолугушканбыз 1-2 жолу жолугушуп, бирок ошондо дагы мен бул жака алгысты алып келе албадым, алгыс дагы келе албады. Ошондуктан анан балким ошол кыз сизге жагып атса, жолугушууга барсаңыз, жактырсаңыз, балким биздин эфирден кетип эле турмушуңузду балким сырттан куруп кете бересиз. Талапкерликке ал келбей жатса. Кандай дейсиз? Ошону мен бир жума кат ойлондум чындыгында. Анан бүгүн бул жака келгенин себеби да ошол болду да. Ачыгын айтып, эми мен уялбайм, баардыгы анык. Айтты, эркек болгондон кийин мойнуна алыш керек, мойнума алам. Ошондой болду. Анан кыргыз элимдердин баардыгынан чын жаңылыштык болот экен, жаңылдык. Кечирим сурап, анан долбоор боюнча эмени буздум. Эрежени бузулуптур. Эрежени буздук. Ооба, анан мен ошонун баарын ачыгын айтып эле бул жактан долбоордун эмесин бузгандыктан кетишке туура келип жатат. Эми бул жерден биздин катышуучулар менен дагы сүйлөшүшүбүз керек, себеби добуш берүүгө коебузбу же добуш берүүгө койбойбузбу же биз
эмне кылышыбыз керек билбейбиз. Негизи бул нерсени добуш берүүгө койбойбуз. Албетте бул бардык ичиндеги эреже боюнча биз НТС телеканалы менен биргеликте бардыгын түзүп чыкканбыз. Эгерде кайсы бир катышуучу биздин эрежени буза турган болсо, анда Анжелика айым экөөбүз бул жерден сиз экөөбүз чечсек болот. Нурдин мырза калат же кетет деген нерсеничи. Анткени аябай одоно чоң бузуулар болуп атат, одоно чоң каталар болуп атат. Ошондуктан сиз экөөбүз чечсек болот бул нерсени. Мен анда кичине кыстырмалып кетсем болобу? Анан чындыгында келгенде ошондой СМСтер болду, бул кызыл камчы 3-4 кетирген деп. Мен эч качан кызыл камчы болгон эмесмин. Мен кызыл камчы адам боло албайм чындыгында келгенде. Мен аял кишиге өтө аяр мамиле жасайм. Турмушта ошондой болду. Аңдайга жазган нерсе болду, туура. Бирок мен өзүм кандай ачык ушундай шайыр жүргөн бала болсом, жүрөгүм ушундай да. Чын ачыгын айтканда ушундай нерсе болуп калды. Өзүм да кээде туруп түшүнбөй кетем, неге мен менен ушундай нерсе бар боло берет депчи. Бирок эми Кыргызстан элинин алдын баарын астында айта алам, что мен эгерде чынына келгенде сен аябай ушундай жаман күйөө бала болгонсуң десеңиздер, келип айтып кетсеңер болот. Жок, бул жерде мындай болуп атат да. Эми биздин чыгарылыш башталгандан бери баягы биринчи катышуучу болуп келгенге сизден башкача көз карашта карайбыз да. Мисалы, биздин катышуулар деле ойлосо керек, мындай Нурдин мырза аялга аяр мамиле кылып, мисалы чыныгы мындай сөзүнө турган мырза болот экен депчи. Бирок сиз бул жерден 3 жолу турмуш куруп атасыз. Мен ал жөнүндө эчтеке дей албайм. Бирок сиз өзүңүз айтып атасыз, мен турмушка чыгып тийгендер менен деле жашай берем депчи. Балким сиздин талабыңыз күчтүү болуп аткандыр да. Мисалы, ошо экинчиси менен үчүнчүсү менен ажыраштыңыз, нике кыйдыңыз. Бирок сиз баягы мүнөзүңүз жакшы болгонуңуз менен сиздин чыдамыңыз жоктур. Бат-баттан алмаштырган уже сиз үчүн көнүмүш адат болуп калгандыр. Нике кыйдырып атам деп элечи. Жок. Эми мен биринчиси, экинчиси, үчүнчүсү менен деле нике кыйып атканда мен ажырашам деп нике кыйган эмесмин эч качан. Ооба, мен айтышат, көбүнчөсү баягы чыдамың жок, вспыльчивыйсың деп айтышат. Бирок ошонсо дагы мен кандай десем, мен жандагы адамын мен бере алган нерсени бере алса деп ойлойм да. Ошол адам мен берген нерсени ал мага бере албагандан кийин ошондой болду деп эсептейм. Нурдин мырза, бир баласы болсо дагы мен баары бир үйлөнө беремин деп атпайсызбы? Бирок ошол бир балалуу айым менен баласы үчүн жашай албай койдум деп баланы азыр айтып аткандан кийин кара 2 балалуу менен турмуш куруп турсуз. Эми 3 балалуу менен да турмуш. Демек сизге турмушка чыкпаңыз керек. Жок, үчүнчүсүндө балким баласы менен аны деле кабыл ала албайсыз азыр. Үчүнчүсүндө мен чындыгында өтө катуу шашып кеттим. 2 баласына карабастан туруп алып бердим. Чындыгында өтө катуу шашылыш болуп калды беле. Үйлөнүп алган болчумун да. Бирок жашай алган жокпуз чын. Экитиң кошулган болбойт экен деп экөөчүн айтылбайт экен. Экөөбүздөн тың болуп калып, кыскасы ошондой болду да. Ушул биз жолуктук долбооруна катышуучу болуп келатканда ушул нерселерди эске алган жоксуз? Мисалы, бул ачыкка чыгып калышы мүмкүн. Эске алдым, эске алып келдим. Бирок ошонсо мен келгенде дагы экинчиси менен үчүнчүсү менен дагы мен аябай мондай катуу урушуп баардыгына жеп көрө тургандай бүтүргөн эмесмин. Мен мындай кылып эле жакшы ой менен эле калтыргам. Демек сизди мүнөзү жакшы мырза деп билип атабыз, бирок жашоо турмушка жоопкерчилиги жок деп дагы ойлоп атабыз да. Анан биз жолуктук долбооруна сизди катышуучу кылып алып келгенден кийин биз сизге жубай таап берип атабыз да. Эртеңки күндө сизге бирөө талапкер болуп келип дагы эле ушундай нерселер кайталана турган болсо, бул жерден бизге дагы сөз тийиши мүмкүн да. Ошондуктан биз бул жерден азыркы убакта сиз экөөбүз чечсек болот, Нурдин мырзаны кетиребиз же алып калабыз деген нерсе болуп атат да бул жакта. Бирок мен талапкерим келгенде, талапкерим менен сүйлөшүп баардыгын чечишкенде мен ал кадам, эң акыркы кадам таштардын астында баардыгын айтып бергенге мен кудуретим жетмек. Мен баарын айтып берип туруп, анан кийин макул болсо анан үйлөнмөк. Нурдин мырза, эми азыр эфирде айтылбай турган нерсе бар. Өзүңүз ичиңизден да билесиз, андан тышкарыда эмне болуп кеткенин, ал нерсени айта албайбыз. Долбоордо өзүңүз эле чечим кылбайсызбы, каласызбы же кетесизби? Долбоордо чечимим сабак болду болуш керек. Бул аябай чоң жаман, шунчалык бир кир нерсе болду да. Ооба. Айтканга оозум барбайт да ал нерсегечи. Кала бересизби? Жок, кала албайм мен. Ошондуктан мен бүгүндөн баштап мен бул жакта катышуу эмесмин. Мен бул проекттин
мага оор болуп жатат, бирок мен бул проекттерден кетем деп чечтим. Мени туура түшүнөсүңөр деп ойлойм. Баардыгынан кечирим сурайм. Кечирип коюңуздар. Сизге биз кааларыбыз, турмушта деген бардык нерсе оңой эмес. Баланы деген себеп койбош керек эч качан. Адам сизге жагып атса, бардык нерсени жеңсе болот. Сиз эң биринчи аял затты сыйлаганды билиңиз. Аял затка аяр мамиле жасаганды билиңиз. Анткени бул өтө чоң тагдыр. Бул эле дүйнөдө эмес, билбейм, аркы дүйнөдө да жооп бере турган аябай кыйын нерселер бар. Ошондуктан сизге ийгилик каалайбыз дагы. Ушул нерсе бардыгы сыр бойдон эле кала берсин. Кечирим сурайсыз. Бул жерде мындай болуп атат да, эми турмушта ар кандай болот да. Анан бирок адам баягы 3 аял алабы, 5 аял алабы, бирок ар бир адам тандоосу бар. Андан нарыда бактылуу болуп жашагангачы. Бирок кеп андай эмес. Дагы да андан нарыда бактылуу болуп жашаганга укугу бар да. Мисалы бул жерде биз эч кандай Нурдин мырзанын жашоосун жашырбастан реалити шоу кылып ачып бергенге аракет кылып атабыз. Эгерде эртеңки күнү талапкер болуп бирөө келе турган болсо дагы, ал Нурдин мырзанын 3 жолу үйлөнгөнүн билет, жана катасын билет. Нурдин мырза өзү айтып берет анычы. Анан мен ойлоп атам, эми ушунча келгенден кийин биз дагы адам бактысын тапканга уруксат беришибиз керек дагы да болсочу. Эгерде чындап азыркы убакта 3 аял менен никеси дагы деле бар болуп жашап аткан болсо, анда эреже боюнча анда катышканга мүмкүн эмес да. Бирок үчөө менен тең жашабайт экен. Андыктан жашоодо ким гана жаңылышпайт, Нурдин мырзага дагы бир мүмкүнчүлүк берсек деп ойлойм. Бирок сиз билесиз да кеп эмне жөнүндө болуп атканын, Ошо карабайлы, азыр башка бир өзүңүздүн оюңузду айтып атасыз. Нурдин мырза өзүнүн каалоосу менен кетем деп атат бул жактан. Жок, себеби ал нерселер дагы эртең чыкса, биз жолуктук реалити долбоорго мындайча айтканда бардык катышуучуларга да мындай каралоо иретинде болот, бу же жаман так сөздөр калып калышы мүмкүн. Булардын катышуучулардын баары ушундай экен дегендейчи. Ошондуктан ар бир катышуучу үчүн мен билбейм. Ар бири менен сүйлөшүп, ар биринин чындыгы үчүн күрөшкөнгө даярмын да. Эгерде адамдан ката кетип атса, эми адам өзү ойлонуп, өзү бир кадамдар жасаш керек жашоодо. Долбоордун кереги жок Нурдин мырзага. Сизге бул долбоордун такыр кереги жок, менин оюмча. Ооба, туптуура айттыңыз, ооба. Бирок мен бул долбоорго келгем себеби дагы мен ушундай ачык жүрөгүм таза болгондуктан мен ушул жактан келип таап кетиш үчүн келдим. Мен ал экинчи, үчүнчүлөрүм деле чыкпай калат деген ойдо болгом жокмун. 5-6, 7 болуп кеткендер да бар болуп кетсечи эмне болот? Эми чын-чынына келгенде ооба, мен бул жакта отура албайм. Мен по-любому отура албайм. Мен өз сыйым менен эле бул проекттен коштошуп эле кете берем. Чын-чынына келгенде. Мындан аркы жашоом аркы дальше уланып кете берет. Мен эркекмин. Күчтүүсүз. Күчтүү болом. Мен да бактымды табам. Бирөө маңдайыма жазган тургандыр. Бирок мен ушул проектте бардыгын ачык айтып кетким келет. Катаны моюнга алып, ошондон дагы күчтөнүп, андан да жакшы адам болууга күндө умтулушубуз керек экен да. Бул жерде мындай болуп атат да. Тең менен дейт да. Балким Нурдин мырзага чындап 3 жолу турмушка чыккан бирөө келиши мүмкүн да. Кошулбайм. Эмнеге кошулбайсыз? Ар бир талапкер биздин катышуучулар ким экенин биринчи билип туруп келишет да. Анан бул жакта ушунча нерсеси болуп да, балким сырттан талапкер Нурдин мырзаны жактырып келе турган болсо, биз ал нерсеге тоскоолдук кылбай эле койсок деле туура болот да. Нурдин мырзаны жактырып жүрүп, бул жака келбей туруп, өзүнчө мамиле куруп жатса, Нурдин мырза биздин долбоордон тышкары өзүнүн мамилелерин куруп атса, демек бул нерсе кайталанбайт деп ойлойсузбу? Азыркы убакта мамилеси жок да. Бар. Мамилеңиз барбы азыркы убакта? Жок, азыркы мамиле жок. Аны тынч бүтүрүңүз. Бүтүрүңүз, анан кийин көрө жатарбыз. Менин оюмча азыркы маселе чечиле элек. Ошондуктан билбейм. Мен кандай талапкерди сизге тааныштырам билбейм. Мен үчүн бул нерсе туура. Мен дагы бул жакта бул нерселердин баардыгынан кийин талапкер күтүп отура албайм. Мен деле чын бетим чыдабайт ага. Сиз өзүнчө сүйлөшө алат экенсиз, купуя каттары менен жолугуша алат экенсиз. Демек, сиз биздин долбоордон тышкары да өзүңүздүн жашынакай жашооңузду алып барып атасыз. Калган катышуучулардын баардыгы бизден келип уруксат сурайт. Балким катышуучулар дагы ой пикириңиздерди айтып койсоңуз болот. Нурдин мырза эфирден кетип калышы мүмкүн. Саламатсызбы Канат мырза, саламатсызбы Анжелика айым. Мен шок болдум деле деп деле айтпайм, анткени мен мурун бирөөдөн угуп калгам да, ушу Нурдин байке мурун 3 жолу үйлөнгөн экенин. Мен дагы өзүм стримдерде отурганда мага жазып калышат, ал Нурдин ал ушундай чын эле вспыльчивый, ал ушундай аялдарын урчу деп. Бирок биз өзүбүз медийный адам болгондуктан ар кандай кептерди сөздөрдү угабыз, калпы, чынын аралаштырып айтып беришет да.
бирок бул жакта мен Нурдин мырзанын чечимин азыр туура көрүп атам. Гордо эле ушинтип туруп кеткениңиз оңго деп ойлойм. Чын эле сизге бул проекттин кереги деле жок окшойт. Мен айтпайм сизди жаман адам деп, чогуу көпчүлүк калдык. Адам катары жакшысыз, дос катары жакшысыз балким. Бала катары, ини катары, ага катары дегендей. Бирок мен ойлойм да, кичине над собой өзүңүзгө мындай иштешиңиз керек. Сиз аз деле даяр эмес экенсиз. Балким жана орустарда сөз бар го, поспешишь людей насмешишь деп коет. Шашып эле аял алмаштырып деле кереги жок. Ойлонуп бир жакшы бир айымга жолугасыз буйруса мен ошого ишенем. Бирок мен чындыгында Анжелика жеге кошулам да. Динара айым. Мунарбек сүйлөп коюңуз. Саламатсызбы, Канат мырза, Анжелика айым. Бул жерде мындай ситуация болуп атат да. Нурдин байке азыр кетем деп атат да. Негизи бул мындай жерде аябай бир шагың сынып калат экен да. Нурдин байке айтат элем, наоборот, кетпей сиз ушул жерден өзүңүзгө өзүңүз иштеп, мисалы үчүн жакшы кызга үйлөнүп, же болбосо ушул проект менен бул проект жакында жабылып калбайт да. Бул проектке до конца да балалуу болуп да кийин келип көрсөтүп, өзүңүздүн кийинки жашооңузду башкача Нурдин экениңизди көрсөтсөңүз, мен ошол нерсеге кошулам да. Азыр сиздин кеткениңизге мен вообще кошулбайм. Жок, Мунарбек айтканыңдын да чыны бар, бирок бул жакта мен проектинин эмесин бузуп жатам да. Ошондуктан мен кетем деп жатам да. Ооба, мен кандай билсеңер, мен ошондой баламын чындыгында. Бирок жаңылыштык болот экен. Жаңылыштык болду, мен мойнума алып жатам аны. Чын-чынына келгенде. Динара айым. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Нурдин, сен жараңдын үстүн кайра эле бинт менен байлап атасың да, аны айыктырбайчы до конца. Баягы сразу эле замен алмаштырып жолун издеп атасың да, бул жараңды сен аягына чейин айыктырышың керек да. Сен даяр эмессиң, чындап элечи, жаңы үй бүлө курууга. Ушул нерсе дагы кайталана берет, дагы үй бүлө курсаңчы. Бул проектте калышып кетишиң, ал өзүңдүн чечимиң, ага мен эчтеке дебейм. Мен бул турмуш жолуңа айта турган эле советимди айтып атам. Канап турган жараңды үстүнөн байлаба. Дагы бир аялды кетирип, артынан дагы бир аялды алсам, ошол жарам басылып калат, оорусу дебе. Анда дагы ошол историяң кайталанат. Ошон үчүн сен дарылан биринчичи, өзүңдү даярда. Сен азыр үй бүлөгө даяр эмессиң, мен сага айтып атам Нурдин. Үй бүлө курганга сен даяр эмессиң. Өзүңдүн үстүңөн иште, өзү эле келет ошол адамчы жашооңочу. Жаранын үстүнөн бинт менен байлаба, дарыла жараңа. Башка эчтеке дей албайм. Ооба, эми Динара айым, сиз ошентип айтып жатасыз, бирок мен өзүмдүн жарамдын үстүнөн жаранды бинт менен байлагым келген жок. Мен бир гана үйлөнүп, бактылуу болуп жашагым келет. Болду, ошол эле. Ошол үйлөнүп бактылуу болуп жашаш үчүн сен жараң айыккан болуш керек да. Сөз Чыңгыз койрайлы. Саламатсыздарбы? Салам алейкум Канат байке. Саламатсызбы Анжелика эже? Нурдин байке, мен сиздин ситуацияңызды угуп билип, азыр сиздин состоянияңызды түшүнүп турам. Бирок айтып атпайбы, адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу депчи. Күнөөсүн мойнуна алып, ушул жерде азыр полный ачык айтып берип тургандан кийин, бардыгын ачыктап берип тургандан кийин, бул Нурдин байкенин эң мыкты сапаты деп ойлойм биринчиден. Анан кийин ушул жерден кетем деп атасыз, бирок мен сиздин кетишиңизди эч качан каалабайт элем. Андан көрөк мындай каталар кайталанбайт деп кечирим сурап, ушул жерде калсаңыз, өзүңүздүн жолуңузду таап кетсеңиз деген ойдомун. Ушундай. Саламатсызбы, Канат мырза, Анжелика айым. Менин оюм баары эле бул жакта айтып атат да, Нурдин байке ачыгын айтып калыш керек, өзүнүн күнөөсүн мойнуна алды депчи. А менин суроом бул жакта акыркы ушу жолугушуусу болуп атат да. Бул жакта биз жолуктуктун эмесин, эрежелерин аткарбай туруп, башка бирөө менен жолугуп, бир эле жолу эмес, 3 жолу жолугуптур да. Анан долбоор үчүн ал кызды таштап туруп, бул жакка кайра отурган атасыз да, талапкер күтүп, анда эмнеге ал кызга жолуктуңуз деп сурагым келип атат да. Ал кызга жолуккан себеби бул жакка макулдатып алып келүү болгон. Ошол болбой калгандыктан ушундай болуп жатат. Мен деген калам деген жокмун. Мен бул жактан кетем баары бир. Нурдин мырза. Амир. Эгерде бул жакка макул болуп келгенде, ошол кызды чындап сүйүп,
алып келейин деген оюңуз бар беле жана ошол айым менен мындай баш кошо тургандай болочок жубайыңыз катары көрүп жатат белеңиз ошол кызды? ооба көрүп жатат. Азыр үйлөнгөнгө даярсызбы ал кызга? Көрүп жатат болчумун. Бул жака келгенде бөлөкчө болмок, ал келбей калгандан айынан ошондой болуп кеткен да. Менин оюмча ал кыз келген күндө деле ошол эле нерсе кайталанмак. Себеп дегенде азыр ал сизди наркы тарапта күтүп атат, мисалы үчүн да. А сиз болсо ал менен азыр байланышты үзүп жатасыз. Кандай түшүнсөк болот? Амир. Жөн эле шоу үчүн чакырайын дегенсизби? Жок, шоу үчүн эмес, ал жак менен байланыш үзүлгөн. Себеби байланыш үзүлгөн. Ооба, ошондой болуп чечилип. Ал кыз менен анда эмнеге жолуктуңуз? Бул жака макулдаштырып жолуктуруп. Ошондо жазышып аткан, сүйлөшүп атканда бир нече көп кыздар бар эмеспи? Бирөө эле эмес да? Жок, бирөө эле, ошол эле бирөө эле болгон болду. Ассаламу алейкум кыз элим, баарыңарга чоң салам. Саламатсыздарбы? Мен Нурдин досум менен чогуу жүрөм ар дайым. Азыр акыбалым оор болуп турат, түшүнүп атам. Нурдин досум аябай шашма, бир нерсени кылып атканда көп ойлонбой резко эле кылып ийет, туруп шашып чыгарат да, чечимди бат чыгарып ийет да. Нурдин досум айтмакчымын, кийинки турмуш курам деп атасың, бар алдыда чөкпө, туура чечим чыгарып, шашпай чечим чыгарып, бактылуу болосуң сен да. Колдойбуз досумбай. Рахмат. Ооба, могу Талгат айтканга кошулам да, мен дагычы Нурдин аябай шашмасын. Негизичи бүт жерден шашмасын. Көп айтам го, шашпачы Нурдин, шашпай иш кылчы, пожалуйста деп. Мен айтат элем да, азыр бияктан чыгып алып Нурдин дагы кыздар менен жолугуп, дагы эле баягы нерселериңди кыла бербей, андан көрөкчү ушул жакта элдин көзүнчө кыздар келип, таанышып көрүп, ушул жактан үйлөнүп кетсе деп айтат элем да мен. Туура. Элдин көзүнчө, биздин көзүбүзчө. Жок, мен ойлойм да, айда да ооба силер калгыла деп атасыздар, бирок бул нерселерден кийин мага бир да талапкер келбейт, по-любому келбейт. Жок, мындай да, Нурдин байке, адамдар экиге бөлүнөт да. Например, сиз азыр намустуу болуп атасыз да, сиз намыстанып атасыз, мен түшүнүп турам, бул жактан көрүп атам. Эми Мунарбекте намыс жок деп айтпайм, сен тартынып калба, бирок Мунарбек деле башынан бир өзүңөр билесиңер кандай ситуация болду, ошондо деле чыдап отурат. Кош кетет. Отурат да, мындай, как говорится, төшүн пуляга мындай тозуп дегендейчи. Сизге келет талапкер, келет, неге келбей коет. Бирок сиз азыр деген мен ойлойм да, ушундан кийин мен например сиздин ордуңузда болсом мен кетип эле калмакмын, чын элечи. Нурдинге сөз бер, ошондон ары жыйынтыктайлык. Бул эч кандай намыска кирбейт, анткени адам бактысы үчүн күрөшүш керек. Мен жаңылдым деп эле анан адам өзүн таштабаш керек да. Мен дагы бир жолу айта кетейинчи, силерден сурандычы. Качан адамдын өзүнүн башына келмейинче бул нерсени түшүнбөйт экен да азырчы. Бул жакта бойдоктор деле сүйлөп атат, өмүрү турмуш көрбөгөн адамдар делечи. Бирок силер качан ошол нерсени өзүңөр көзүңөр менен көргөндө түшүнөсүңөр да. Нурдин байкенин ситуациясы меникине окшогон эле да, мындайча айткандачы. Нурдин байке азыр кетем деп атат. Менде да ошондой ой болгон. Бирок мага аябай чоң сабак болду да жашоодочу. Жашоодо мага эми мындан ары кандай кетиш, кайсыл жерде кантип жүрүш мага аябай сабак болду да. Мисалы үчүн эмне мага жазбайт дейсиңер, жолугайлы деп же мага жүрөлү деп жазбайт дейсиңер, мага да жазат. Бирок мен бир жолу сабак алдым, ал нерсени кайра кайталабайм да. Ошон үчүн Нурдин байкеге айтат элем, ушунча нерсе деген мага талапкер келбейт, же болбосо мен ким карамак эле деген нерсени түшүрүңүз. Карайт, дагы да сиз ар бир адамдын өзүнүн теңи бар. Сиз азыр бул жерден кетсеңиз, ал проблема чечилбейт. Проблемадан эч качан качпаш керек да. Качсаң эле бүтүп калбайт экен да. Ошон үчүн ушул жерден сизге бир суроо. Ооба, сиз долбоордо калдыңыз, талапкер күтүп атабыз. Бирок жубайыңыз менен мурунку чечип алдыңыз, балаңызга жардам берип атасыз. Элдер аябай көп сурап атат бул тууралуу. Мунарбек ушинтип эле жүрөт, ырдап, жыргап күндө дейт. Аялы илип аткан жокпу мурунку, баласы мурунку ачка эмес, азыркы баласы ачка эмеспи дегендей. Ошол жөнүндө да айта кетейин. Алиментке тапшырам деди. Мен хороший алиментке тапшыр дедим. Калган маалда балаңды көрүп кетсең болот деди. Азыркы учурда алар Москвада экен. Мен телефон чалып сүйлөшүп турам азыркы учурда. Жок, эми бул алимент деген мындай да эми бул законго тиешелүү. Өзүңүз эле мындай жүрөгүңүздөн эле берип турсаңыз болот го. Баланын канча чыгымын билесиз да, айына канча кетет, тамагына канча кетет, кийимине, сиздикинен деле ал жагын кем калбайт. Ооба, ал жагын полный колума алгам. Ишенебиз сизге.
Чоң рахмат. Бул нерсе демек Мунарбекке сабак болгон экен. Ошондо дагы ошол убакта дагы мени туура түшүнүп ушул НТС каналына дагы бир жолу чоң рахмат айтайын. Мен башында ошол ситуация чыкканда чынында мен силерди ушунчалык жаман көрдүм. Зачем менин жеке жашоомду ачып депчи. Бирок реалити шоу болгондон кийин ошону ачкан дагы мага азыр плюс болду деп айтсам болот да. Ошон үчүн Нурдин Байкеники деле ушундай болуп атат. Нурдин Байке колдоо иретинде. Канат мырза, Ажелкайым, силерден да сураныч, бир жолу кечириңиздер. Нурдин Байкен ушул жерде эле калсынчы, силерден сураныч. Мен биринчиден баардык кыргыз элимден жана ошондой эле мени жакшы көрүп жаткан, баардык жүрөгүм менен чын жүрөктөн мени колдоп жаткан баардыгыңыздардан кечирим сурайм. Оба, мына баардыгы ушундай болду, бирок мен ачыгын айтайын. Мен талапкерим бияка келгенден дагы үйлөнөрүн астында мен баардыгын айтып туруп, анан үйлөнмөкмүн, үйлөнсөм дагы. Ошол менден кетти, кечирип коюңуздар, баардык НТС жааматынан кечирим сурайм. Анжелика айым, Канат мырза, мен талабыңарды буздум, чынына келгенде мен бул жакта отура албайм, кечирип коюңуздар. Баарыңыздарга салам. Нурдин Байкеге бул жактан айта кетсем, Нурдин Байке деген өзүн келгенде эле бизге баарын акыл насаатыңызды айтасыз, Байке катары, ага катары аябай жакшы адам экенсиз, адам катарычы. Бирок бул нерсеге келгенде өзүңүз шашып, анан сиздин койгон талаптарыңыз өзүңүзгө туура келбейт экен да, негизинен келгендечи. 28ге 27ге чыккан жаш кыз ошого чейинкилерди гана кабыл алам. Мындайча айтканда баласы бар адам мен жашай албайт экенмин дегендерди кичине мен айтарым өзгөртөсүз мындан кийин деп ойлойм. Элдин көзүнчө азыр калсаңыз деле ушул жакта калып сиз ушул элдин көзүнчө кичине мындайча айтканда катачылыктарыңыз көрүнүп калгандыктан ушу элдин көзүнчө кайра оңдоп, ушу элдин көзүнчө кайра бактыңызды таап, мына жакшы жака бурулуп, шашып, кыздар менен мисалы НТСтин правиласын бузуп жолуккансыз туурабы, жолуккан турбайсызбы? Ошону негизи кичине сабыр кылып уже токтолуп калдыңыз да, сиз деген бизге сизди көрүп үлгү алчу адамбыз да азырчы, сизди көрүп. Ошондуктан ошо токтолуп, өзүңүздү ушул жактан оңдоп кетесиз деген ойдомун. Ушул НТСтин биздин көзүбүзчө бактыңызды таап, сизди балким жактырып жүргөндөрдөн келет, ошол адамды бактылуу кылып ушул жактан калыңыз деп айтат элем. Мен да бир нерсени баса белгилеп айткым келип атат. Эгерде Нурдин мырза макул эми бул жактан баягы өзүнө баягы уялгандан кетем деп жатат да. Бирок кеткенден кийин да Нурдин мырзанын кийинки жашоосу дагы аябай кыйын болот. Анткени бул жактан кеткенден көчөдөн көргөн сайын адамдар сөз кыла берет, ар кандай негативтерге өтүп, ошентип жашоосу башка жака өзгөрүлүшү мүмкүн да. Мисалы Мунарбек айтып атпайбы, мен ушул катамды түшүндүм, катамды түшүнгөндөн мен уже сырттан жолукпай, мен башкача жашаганды үйрөнүп атам депчи. Мунарбек эгерде эфирден кете турган болсо ошондо Мунарбек да балким жашоосу башка жака бурулуп кетмек. Мен жаңылдым, мен эч ким карабайт, мага баары бир деген сыяктуу кирип калмак да. Бирок Мунарбек ар бир эфирге келип өзүн түзөп, сүйлөгөндү да үйрөнүп атат башындагыдай элечи. Ошондуктан Нурдин мырзага дагы мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Анткени жөн эле кетирүүгөн дагы Нурдин мырзанын биз жолуктук долбооруна мен эфирден чыгып кеттим эле, мага кыйын болот жашоом дебей, наоборот ошол кандай сөздөр жазылса да ошонун баарына чыдап, аягына чейин бактысы менен күрөш керек деп ойлойм да. Ассаламу алейкум, Канат мырза. Саламатсызбы, Ажелкайым? Мен эмне айтам, жигиттин башынан эмне гана өтпөйт, жаңылбас жаак бүдүрбөс туяк болбойт. Нурдин жанагындай азыр дагы Азада айтып кеткендей дагы эрте чечим чыгарып салган жоксуңбу, дагы ойлонуп көр. Жана мен айткандай, балким эртең баш кошуп ошол нерсеңди дагы кылып кет, бирок ошол нерсе дагы эртең боло турган жакшылыгың дагы ушул биз жолуктун аркасынан сен жакшы нерсеге жеткен атасың. Эми аны мага эле айткансың, мен дагы айта албайм. Бирок ошондо дагы бул проектке ыраазычылыгын билдирип эртең күн келет. Мен ага толук ишенем. Кыскасы сага бир бакыт. Биз ар дайым ушундай эле мамиледе болобуз. Кандай болсо жанагы айтып аткан нерсени эле ошону аткарып кет. Эртең проекттен тышкары да ошол нерселер жакшы ишке ашып, баары сонун оюңдагыдай болсо, ошондо дагы ушул жакта күтөбүз. Бир ооз болсо дагы келип. Анан негизи мен деле каалабай турам сенин кетишиңди. Жаш болсо дагы Мунарбектен сабак алыш керек, сынбаш керек. Мен деле ошо Анжелика айымдан, Канаттан, баардык кыргыз элинен Мунарбектин калышын сурамакчымын. Нурдиндин. Эми мен акыркы сөздөрүмдү айтып кетейин. Ооба, эми баардыгыңардын оюңарды уктум, баардыгыңардын оюңарга рахмат.
бирок мен баардыктардан чын кечирим сурайм, баардык өйдө жактан да кечирим сурайм. Ооба күнөөлөрдү кылдык, кетти баары. Бирок мени баары билишет, мени билген адамдар билет мен кандай адам экенимди. Мен кыскасы эч кандай актана албайм, мойнума алам баардыгын. Ооба, баардыгы ошондой болгон. Мени кечирип коюңуздар, дагы бир жолу баарыңыздан кечирим сурайм. Мен кете берсем, уруксат этсеңер мен кете берейин. Көрүүчүлөр, мени колдоп турган көрүүчүлөргө баардыгына ыраазычылыгымды айтам. Жаратканыбыз кечиримдүү болуп аткандан кийин албетте биз пенделер кечирбей кантип кое алабыз? Мисалы үчүн кечиримди сиз менден эмес, ошол кыздан сураңыз. Кечиримди ошонун ата энесинен сураңыз. Ошол кызга жакшы бир мамиле кылып, жакшы мамилени сактап каласыз деген ойдомун. Ал айымды да өзүңүзгө душман кылбай, анан жашоодо эми чыныгы турмуш кура тургандай, балким ошол айым болоттур, же башкасы менен куруп, көп балалуу болуп, жакшы ата болуп, ушундай бир жаштыгыңыздагы катачылыктарды айтып бере турган бактылуу бир мырза болушуңузга тилектешмин. Анжелика айым. Албетте Нурдин мырза биздин эфирден сыртка кетем деп атат, бирок бизде дагы Нурдин мырза менен НТС телеканал менен биргеликте түзүлгөн келишимдер бар. Ошонун баардыгын аттап туруп, азыр биз сиздин сөзүңүз менен чечип койбойбуз. Азыр бизге убакыт берсеңиздер, Анжелика айым, биз жалпы НТС телеканалынын жамааты менен биргеликте кеңешели, анан биздин көрүүчүлөргө кандай жыйынтыкка келдик экенин айтып берсек айтабыз. Анда эмесе биз көрсөтүүнү улантабыз, учурдан пайдаланып, мына ушул биз жолуктук реалити долбоорун колдоп аткан жалпы инсандарга, өнөктөштөргө ыраазычылыктарды билдиребиз. Бизден алыстабаңыздар, себеп дегенде алдыда татнакай сонун талапкерлерибиз бар. Анда эмесе биз талапкерлерди жакшы кол чаалар менен жана музыканын коштоосунда тосуп алалы. Биз жолуктук долбооруна жаңыдан талапкер болуп келип аткан Максат 29 жашта. Хош келипсиз. Айгерим 20 жашта. Хош келипсиз Айгерим. Хош келипсиз, отуруңуздар. Жана ошондой эле биздин көрсөтүүбүздө дагы бир Мирлан мырза пайда болду. 30 жашта. Мирлан мырза, келиңиз. Саламатсызбы? Чыныгы кыргыздын баатыр жигитине окшоп, Мирлан мырза, кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Келиңиз. Жана ошондой эле Алина 20 жашта талапкерибизди күтүп алабыз. Толкундамайбыз, Алина. Ошондой эле бүгүн биздин талапкерлердин арасында дагы 19 жаштагы Нуржан бар. Кол чабуулар болсун. Нуржанды кол чабуулар менен тосуп алалы. Ал эми биз жолуктук долбоорун алдыга карай улайбыз. Орунтуктан орун алып берсиңиздер. Кош келиңиздер. Ушул жака кадам аттап келгениңиздерде бул чоң эрдик. Адам бактысы үчүн күрөшкөндөн эч качан тартынбаш керек. Ошондуктан биз жолуктук долбооруна келген катышуулар дагы мына өзүнүн бактысы менен күрөшкөнгө күнү түнү ушул биздин студияда отурушат. Ал эми биз дароо эле сөздү Максат мырзага бере турган болсок, өзүңүз жөнүндө кененирээк тааныштырып кеттиңиз жана ошондой эле кандай максатта келдиңиз? Максат мырза негизи биздин ошол бүгүнкү күндө аябай күткөн талапкер, себеп дегенде улам чалып мен качан келемин, башка талапкер келбейби ал кызга деп аябай кабатырлангансыз. Ошондуктан кош келиңиз деп дагы бир жолу кол чабуулар менен тосуп алалы. НТС телеканалынын жалпы жамааты жана ошондой эле теле көрүүчүлөр. Ошондой болгон, кабатырлар болгон, дагы НТС'де кичине эрежелерин бузганга чейин бардык. Бияктан тил уктук. Кое туруп болот деппи? Өзүм жөнүндө айта кетсем, атым Максат. 1994-жылы болом. Ысык көл областына караштуу Ак Суу районунун Тепке айылында туулгам.
учурда биякта жашайм. Дагы эмне айта кетейин? Эмне менен алектенесиз? Хоббиңиз кандай? Кесибим боюнча быйыл филология факультетинин адабий чыгармачылык бөлүгүн быйыл ийгиликтүү аяктадым, Кудай буюрса. А учурда повар болуп иштейм. Бир ресторандардын биринде. Повар бул ошондо жакшы көргөн жумушуңуз болуп калды? Кесибиңиз бөлөк экен да? Кесибим боюнча мен филологмун, повар болсо бул хоббим десем болот да. Демек даамдуу тамактарды жасайт турбайсызбы? Биз ойлогонбуз бүгүн момундай 2 момундай сонун порция тамак менен келет экен тамаша. Чыккандан эле плов бастырбайлыбы? Казан коюп эле баарыбыз алдында. Кечке чыга окшойбуз э. Кечки күз демекчи дегендей. Анда эми биз туугансыз Максат мырза? 2 тууганмын. Мен анан карындашым. Бул убакка чейин үйлөндүңүз беле? Жок, үйлөнгөн эмесмин. Эмне себептен үйлөнгөн жоксуз? 29 экенсиз, мен да 29тамын. Уже бизге убак келди үйлөнө турган. Эми үйлөнгөнгө кандай десем, балким жашым жетсе да башым жеткен эместир. Азыр жетип атат уже. Өзүңүз мындай келишимдүү жигит экенсиз, сүйлөгөн сөзүңүз ордуңузда экен. Ал эми көчөдөн тааныштырып, мындай тааныш бир досторуңуздун карындаштарынан же балким кошуна кыздардан жактырып сүйлөшкөн убак болгон жокпу? Жок, андай деле үйдөгүлөр тааныштырып прям андай болгон эмес. Өзүңүз мисалы? Өзүмдө эми болгон, бирок уже көчөдөн таанышкан биз билбейм, бизге болбой калды го дейм. Акыркы мамилеңиз канча болду ошондо? Акыркы мамилем качан болду? Көпкө деле узаган эмес, бир 4 ай сүйлөшкөм. Көлдүк бир кыз менен. Үйлөнүү максатында сүйлөшкөнсүз? Үйлөнүү максатында болгондо ага чейин барган эмеспиз, бирок ал деген кетип калган да, чет жакачы. Ошондон кийин мамилелер өспөй калган экен да, аягынан чыкпай калган экен. Бул реалити шоу болгондуктан биздин талапкерлер дагы бардыгын ачыгын айтыш керек. Ошондо сиздин жашооңузда үйлөнгөн эмессиз, бойдонсуз, биринчи жолу үйлөнөйүн деп атасыз. Ооба. Сиздин талабыңызда кандай болуш керек эле негизи? Менин талаптарыма туура эле келет. Өзүм көрүп. Эмнеси менен туура келет? Балким кичине сыр кылып айтып кетесиз. Кандай деп айтсам туура болот экен? Дароо билип калат окшойсуңар. Дароо эле алгыз жөнүндө айтсам дароо эле таба аласыздар да. Анда кичине сыр кылып турсалы. Демек ал аябай өзгөчө, дароо эле тааныла турган айым окшойт. Биздин катышуучулардан 2-3 суроо болсун, суроолорду бөлүшүп алыңыздар. Максатка ким берет, андан соң Айгеримге ким суроо берет дегендей. Саламатсыңарбы, Канат мырза, Анжелика айым, саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Сиз кызга жагыш үчүн биринчи кандай аракеттер жасайсыз? Кыздын көңүлүн алыш үчүн. Нурпердин көптөн бери дайдап жүргөн суроо. Көңүлүн алыш үчүн. Эми кызга жагыш үчүн менимче көп деле нерсе кереги жок го дейм. Болгону внимание, түшүнүү, сыйласаң эле ошол. Улук деле жооп бермек экен буга. Негизи башкача ответ күткөн макул. Мен ойлойм бул жактан Айзада эжеге келди го депчи. Айзада. Бул Нурперинин ою. Бул Нурпер. Дагы кимдин ою кандай? Кимде кандай суроо бар? Талгат мырза. Бүгүн аябай активдүүсүз. Маанайыңыз жакшы. Ассаламу алейкум, Максат мырза, Максат. Кош келдиң. Көлдөн болосуң, Көлдө ата энеңмен турасыңбы же Бишкекте турасыңбы? Учурда Бишкекте турабыз. Үйлөнсөңчү? Биякта эле болобуз го дейм. Бишкекте эле. Мен жанатан бери карап турам, бир көзү Гулизадан кыймылдабайт, бир көзү элди карап атат да. Гулизага келди деп ойлоп атам. Мен азыр катышуучулардын бирөөнү да карай элекмин да. Чынын айтсам. Бирок биздин эме катышуучуларчы кимди кандай көргүсү келсе көрө берет. Сиздин көзүңүз башка жакта карап турса да карап атат саламатсыздарбы? Калпайтып беришет деп коесузбу? Демек Гулизага талапкер келсе экен деп аябай Талгат. Гулизага берели анда айыма келсе. Талгат экен да. Саламатсыздарбы? Мен көзүм аябай таанышчылуу көрүнүп атат, бир жерден көргөндөй болуп атам. Мен дагы ошондой бир жерден көргөндөй болдум да. Жана кирип келаткан сиз эмес белеңизби? Айта кетейин, мен ырдайсызбы же блогер? Айта кетейин, мен биринчи кастингке келгем. Мына менде сүрөтүңүз бар сиздин. Үйгө илип койгонбуз да. Кастингке келгенсиз. Келбей калды да. Алдыга карай улайбыз анда. Саламатсыздарбы? Талапкерлер, бардыгыңыздарга салам. Бул мырзанын кимге келгенин айта албайм, бирок мотон башка явно мага келди окшойт да. Тамаша.
Мен ойлоп атам Максат мырзаны Айзадага келди го деп ойлоп атам да, чындыгында. Саламатсыздарбы? Салам алейкум Максат мырза. Бул жерде мындай адаптация болуп калыптыр да, если биринчи кастингке келгенде эле хайп үчүн келген эмеспи деген ошол суроо да. Сиз чындыгында чын ниет менен келдиңизби же хайп үчүн келдиңизби? Мен хайп үчүн келген жокмун, себеби мен хайп кармагыдай блогер эмесмин, вайнер эмесмин, мен чын жүрөгүмдөн келип отурам. Жакшы, сөздөрүңүз да так орду менен болуп атат. Андан кийин дагы бир суроо. Если сиз жактырып келген кыз бардыгына сиздин талаптарыңызга дал келип турса, канча времянын ичинде үйлөнүп кетүүгө даярсыз? Мен дароо эле макулмун го дейм. Эми примерно время 1-2 ай. 1-2 ай, 3 ай балким. Жакшы, ийгилик. Демек максат, сиз кимге келсеңиз ошол айым сиз ойлогондой болуп чыкса, дароо эле мындай кадамдарды бат-баттан жасап баштайт экенсиз да, Албетте. Биздин студияда ошол айымдын колун балким сурап каласыз деп мен улам эле ошондой нерселерди эңсей берем. Анда келиңиз. Азыр Максат мырзаны жакын эле чакырып алалычы. Ооба, бул жака келиңизчи, жакын. Биздин көрүүчүлөр дагы аябай күткүсү келбей атат, талапкерлер кимге келгенин. Ошондуктан дароо мындай ооба, Айгеримге микрофон бергичи эле сурагыбыз келип атат. Кимге келдиңиз? Сүрөттөп айтсам, өтө жөнөкөй кыз. Өтө деле шаңдуу эмес, жана өтө деле жош эмес. Кыялы да бар айдап. Кыялы бар. Кыскылыгы менен. Кыскылыгы менен. Кыялы албетте бар. Жакшы билем. Сизди жактырат деп ойлойсузбу? Жактырып калабы мындай көргөндө? Талаптарына туура келесизби? Мен жакшы эле үмүт менен келдим негизи. Менин оюмча. Ооба дебейсизби? Ооба. Менин оюмча жакшы эле. Болот. Шуурашып эле атасыздар. Эмне деп айтып атасыздар? Шуурашып эле, шу деп эле. Умсунай келиңиз. Саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Рахмат. Сүрөттөгөн боюнча мен Гулизаны эле элестетип койдум да. Өтө Гулиза деп койду да, Жок, мен жанатан бери эле негизи айтышы боюнчачы, Канат байке да айтпадыбы, талапкер келип калабы экен деп ойлонуп атам, кыжаат болуп атам дегендичи, Гулизага бакага талапкер келе элек да. Гулизаны деп уже мен точно мындай сезип койдум да. Ашыкча сүйлөндөн коркуп калдым да. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Бул жигит менин оюмча Нурпериге келди дейм да. Себеби бизге көп балдар жазганда, например, балдар деле айтат барга, кыздар деле жазат да, бизге жазышат да, биринчи жолугушалычы деп биз көнбөй коебуз негизичи. А видимо Нурпериге жазган бул балачы, анан бул жака келсең анан жолугам деген. Себеби туура эле бир вопрос берди да, сиз кыздарды кандай кылып эмне деди, внимание берет белеңиз, забота берет белеңиз депчи. Биякта улукка температура чыгып атат да, жанатан беричи. Нурпериге эле келди бул жигитчи. Максат мырза бияка келип отурганда деле бир көзү дагы эле Гүлзада кыймылдап турат да, бияка караганда. Дагы деле көзүн көрүп атасыз, сиз, Мен көрбөй элемин, Гүлзаны караганын байкаган жокмун. Мен кимге келгенин айтпай кетиптирмин. Бул жерде Максат мырза кылыгы дагы, кыялы дагы бар деп айтып кетти да. Бул жерде мен билишимче Аселге келди деп ойлоп атам да. Анткени Аселде кылык да, кыял дагы бар го. Кыял Гүлзада деле бир топ бар. Саламатсыздарбы, Анжелкайым, Канат мырза, Максат мырза кош келипсиз. Рахмат. Мен бул жерден айтып атпайсызбы, кыялы бар, жөнөкөй деп. Эмнеге эле бул жерден бардык. Динаранын деле өзүнүн кыялы бар, өзүнүн эркелиги бар. Сулуу катнакай, ошон үчүн ойлойм. Бул эмнеге Динарага келбейт, Динара айымга. Ошон үчүн ойлойм, Динарага сөзсүз түрдө келди. Эми келсем. Ой, жолдош дароо эле Динара экен. Жок, бул жерде немизи айттым да, кылыгы бар дейт. Кылыгы менен кыял бирдей кетет да, мондай. Бардык айым бул мүнөздөгөн мүнөзү Динара деле бар да. Ошон үчүн Динарага келди. Жолдош кандай Динара эжени кылыгы менен жоош деп көрөт, Сиз Динара эже дейт экенсиз, бирок жолдош мамиле курганга Динара дейт экен, Ой, жакшы. Улук мырза, эмнени айтасыз? Саламатсызбы, кош келипсиң. Рахмат. Мен бул жактан Нурпериге келди деп ойлойм. Нурпери өзү дагы буга чейин чынында экөөбүз уруша элек деле уже жооп берип жүргөн. Ушундай мага келсеңер болот, жазып кала деп өзү жазып, кошо жооп берип. Ошондуктан
сразу биринчи көргөндө эле сразу вопросун берип ушундай суроолорду берип кызыкчылык артып атканда ошол жазган балдарынан жооп берген балдардын бирөөсү болушу мүмкүн. Бул жерден мен жөн эле ойлоп атам, улуктун кызганычтын себебинен эле айтып атат го деп. Анткени мага ошондой көрүнөт. Мен дагы ошондой ойлоп кетип атамын. Чыңгыз Айзагатадага деле келип калышы мүмкүн да. Сен көрөбүз кызганбаганыңычы. Чыңгызга берсе, Чыңгызга. Макул, Айзадага келе турган болсо деле, неме дейм, ийгилик каалайм мен албетте. Мен макулмун деп кой. Мага берген суроолорду берип атат да, ошондой суроолорду. Ошо кызыкчылык артылып атат да. Динара эже да байкады ошону. Нурпери жооп бериңиз, ошо менен бүтүрөлү, э? Жөн эле өзүмдүн вопросумду эле берген. Бул жерде бул байке мага келди деп ойлобойм, анткени биздики жакында эле токтоду. Анан бир балага жазган, барсам болобу дегенде биздин аккаунтка кайрылыңыз депчи. Анан антип баарына жооп берип жүргөн деп бул жерде сен абидаңды айтпай эле кой. Мага келген жок. Чындыгында Нурпери өзү мындай ушундай жоопту уккусу келсе керек, ошон үчүн ушундай суроо берди. Мага интересно болду, кандай аракет кылат экен деп. Кандай аракеттерди мырза көрүш керек дегенде, анда эми көпкө узабай эле биздин көрүүчүлөр дагы аябай эле тыпырчылап баштады окшойт. Максат мырза, кимге келдиңиз? Бир нече көз ирмемдер деген айтат. Кимге келдиңиз? Көз ирмеп койдум. Кичине өзүм даярданып келген ырым бар эле. Ошо менен гүлүмдү тартуулап койсом уруксат этиңиздер. Эң сонун. Мен сен кааласаң жамгыр жаасын, жаан төксүн. Жан алдында кол чатырсыз өтмөксүң. Айкалыштырып ажарыңды климатка, арулугуңду абарайы көрсөтсүн. Менимче гүл бергенге кереги жок себептин. Өзүң болдуң ханышасы белектин. Мындан ары сени ким деп сурашса, жүрөгүмдүн демөөрчүсү демекмин. Сүйүү кенен, а махаббаттын ичи кең. Сен сезилдиң, мен издеген кичинем. Гүлүм менен сен тарапка баш багып, биз жолуктук миллиондордун ичинен. Ура! Биз жолуктук долбоору. Ошондо бул букет мен Аселге келдим. Мен мынча сүйнөм го. Асел бүйөгө кеткен, вау. Кеткин деле кет калашы. Биз жолуктук долбоорунда жакында эле Аселге мына Байзактан талапкер келип, Асел негедир анда келгенде башкача бир кабыл алган, мындай жүрөгүндө сүйүнүч болгон эмес. Бүгүн жүзүндө бир сүйүнүчтү караңызчы, Аселдин жүзүндөгү бир кубанычты. Дароо эле турмушка чыкканга макул го. Күтүш керек, ошон үчүн баары бир баягы алмаларды экиге бөлүп коюп аралаштырса дагы түгөй табылып калат экен да. Ошондуктан буга чейин бир жарым алмалар келсе да меники эмес дегени менен балким Максат мырза сиздин келечектеги жолдошуңуз болуп калышы мүмкүн. Сиз мугалим кызга келдиңиз Аселге. Анда биз алдыга карай улайбыз. Келиңиз Асел бул жака. Мен айтып кетсем болобу? Асел. Не мага келген жоксуңдар. Асел жана айтып атканда мага бүгүн келбейт, мага келген жок депчи. Балким келип калат деп аткам, бирок чынында аябай Татынакай мырза келиптир. Эми таанышып көрөсүң деген ойдомун. Бактылуу болгула. Эми макул бол деген турасың да, Нурпери. Болуп өзүңө келип калдың? Нурпери. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы талапкерлер? Саламатсызбы? Дагы бир жолу аябай күтүүсүздөн болду. Мага келбейт го, мени жаман көрүп атышат, хейтерлер көп болуп атат деп аткам, бирок рахмат келгениңизге. Аябай Нурбасыровду, жөнөкөй ордорду менен сүйлөгөн аябай сүрүп атам. Жөнөкөй адам экенсиз. Рахмат. Келгениңизге. Асел мынчалык сүйүнгөн эмес. Не деп айтайын? Жүрөк не деп айткысы келип атат? Бирде өзүңүз жаздыңызбы? Бирде өзүм жаздым. Миллиондордун ичинен биздер жакшылап эле кайталап уже айтып калгам, бирок кичине сүрдөнүп калдым. Биз да толкундан. Максат мырзаны поддерживать этип кетейинчи. Себеп дегенде көлдүкмүн, мен дагы менин айылымдын эле жанындагы айылдан экенсиз. Аселяны сонун тандап келдиңиз. Мен дагы ойлоп аткам да, көлдүк кыздардан эле тандайт болуш керек депчи. Сонун мырза экенсиз. Мына мен Аселяга ушундай мырзаны каалап аткам да, ушундай сонун жигит келсе экен деп. Молодецсиз. Дальше таанышыңыз. Чоң рахмат. Асель айым, Максатка суроо берсеңиз болот.
себеп дегенде билесиз эрежени, мындан ары мындай расмий түрдө жолугушууга барасызбы, жок, ошону көрсөтүүнүн соңунда айтасыз. Ага чейин кандай суроолор келип атат сизге азыр? Максат тууралуу көбүрөөк билишибиз керек да. Бул жака келатканда тенеңизден уруксат алып, мени көргөзүп, ушундай кызга барам, характери дедиңиз. Ошондойлор бар деп айтып келдиңизби же? Чынын айтсам, бүгүн эртең менен съемкага чыгам деп кеттим, бирок вообще бияк деп билишпейт. Ойлоп атам 5-күндөрү көрсө өздөрү көрүп алышат. Жок, если көрүп каршы чыксачы мага. Көрүп, менин ата-энем менин тандоомго каршы чыкпайт деп ишенем. Демек, максат эмне кылса дагы баласына ишенет, ошондой кылып тарбиялашкан. Албетте, мага ишенет. Дагы кандай суроо бар? Канча сом табасыз Суроо жок. Повар болсо кайсы тамак жакшы көрөсүз, Аселсиз? Максат мырза балким кийинки чыгарылышка сизге тамак жасап беретир. Кесиби боюнча аябай эле сизге жакын экен, филология факультетин дедиңизби? Адабият жагынан мындай көрсөттү, ыр жазды, калемине таандык өзүнүн. Ашпозчу болуп мындан ары иштесе, буга көз карашыңыз кандай? Же мугалимдикке тартасызбы? Бүгүн эле ошо келип, эрте келиптирмин да, анан отуруп турум, сен же отуруп эле, кийим үтүктөп атсам, буга колунан келбейт, буга тамак жасаган эркек керек деп айтып аткан да, ошочу. Анан ооба, мага тамак жасаган бала керек деп сторис тарткан болчубуз. Анан ошондой эле өзүм да таң калып атам. Аябай ниеттиз койсом керек, ооба, андан соң колдойм, жакшы кесип деп. Асель айым, өзүңүз үй жумуштарына кандайсыз? Кайсы жумушту жакшы жасайсыз? Макул, тамак жасасын, сиз эшиктен акча тап. Тамак жасасын деген эмес, мен деле тамактарды жасап, чогуу билем, баарын эле колуман келишинче аракет кылам, бирок абдан жакшы. Үйрөнөсүз, чогуу биргеликте. Үй жумуштарына тыңсыз да? Таза, тыккан айымсызбы? Ооба, ошондой. Кандай сурооңуз бар, Максат сиздин? Менин суроом деле жок. Эми Асель, сиз кайсы сабактан бересиз? Биз ошону сурап турбуз да. Башында келгенде эле айткам. Ошо унутуп калыптырмын мен. Башталгыч класс. Жок, ошо эмнеден, математикадан бересиз же вообще биз түшүнбөгөн эмеден, черчениядан бересизби деп эле? Же физикадан? Мен Канаттын азыр акыбалын түшүнүп атам. Кичине сырды ачып кетпесем болбойт. Негизи долбоорго Аселди сунуштаган Канат болгон да. Негизи кастингде ушул мугалим кыз мага жагып калды, ушул мугалим кыз катышыш керек деген. Анан азыр суроолорду мындайынан берип атат. Бирок ошонсо дагы кечирим сурайм, сиздин сөзүңүздү бөлүп койгон үчүн. Элдер туура эмес ойлоп калбасын. Эгерде мен Аселди сырттан жактырып калса, мен сырттан үйлөнүп алмакмын да. Аселди мен 2-3 жылдан бери тааныйм, анан аябай мындай сонун аял боло турган кыз экен, карындашым экен, жакшы мындай мамилем бар. 2-3 жылдан бери? 2-3 жылдан бери тааныйм Аселди. Ошондуктан Аселге айттым. Кайсы сабактан сабак бересиң деп эми сурап атасызбы? Ой, манчалык сурабайм да мен. Анан физиологдук долбооруна кел, ошол жактан ким сага татыктуу экенин билебиз деп аткам да. Мен азыр кояктан мындай Аселдин эме бир тууган байкесинде эле сүйүнүп атам десем болот да. Максатты суроо атат көзүндө. Кандайча тааныйсыз деген. Аселди ушундайча эле тааныйм. Бул Асель, мен анан бул жерде Аселдин жылмайышын көрүп мен дагы аябай сүйүнүп атам да, кубанычтам. Анткени мен дагы ар бир талапкер келген сайын эми Аселге ылайыктуу эле балдар келген болуп атат да. Негизи бирок негедир Асель гүлдү алып, жылмайып, ушул жака келип мындай сүйлөгөн сөзүндө толкунданып болуп атканга мен Аселдин мындай бактысын тапкандай болуп атам. Сиз Байзакка деле ыраа көрүп койдуңузго Аселди? Жок, мен Байзакка Байзакка эч кандай ыраа көргөн жокмун. Сиз эфирде болбой калыптырсыз. Мен көрдүм, 10 жолу көрдүм. Жок, таанышып көрүңүз дедим. Байзак сонун экен деп улам сториске албетте ар бир келген талапкер сонун да. А бирок биз гана биздин максатыбыз ошол талапкер менен таанышууга гана биз жол ачып бере алабыз да. Бирок Байзак менен жашасаңыз бактылуу болуп кетесиз деген сөз жок. Бирок мен азыр коякта эми 100% айтпасам дагы, 100% айтпасам дагы жеткирдиңер го Аселди. Ай. Ошондуктан акпадыша келсин. Ошондой эле болгон Ошондон мынакей күткөн дейт баягы сабырдын түбү сары алтын дегендей күтүш керек экен. Эч ким келбейт, сени эч ким карабайт деп аябай хейтерлер да келип аткан. Мен айттым эле ошондо акпадыша келет мына депчи, мына жакшы ниет кылып койдук эле, мына филология илимдеринин доктору келди. Максат дагы бир 2-3 суроо сизге бере кетелик. Эфириңиз дайым эле кызыктуу болуп келет го. Сиз кастингге келген учурда мен ал күн эсимде. Ошондо
кандай максат менен келдиңиз эле, кандай талаптарды коюп келдиңиз эле, же бул баягы сырттан күтүп анан Асель менен таанышам деген ой жок, кайра эле катыша берейин дедиңизби? Менин оюм эч кандай хайп эмес. Мен ошо үйлөнүү максатында анда аябай мен ойлонгом бир сыйра. Барсамбы, барбасамбы деп. Чечим чыгардым, барып көрөйүнчү деп. Бирок азыр катышчу болуп калбаганыма деле өкүнбөйм. Себеби талапкер болуп келдим. Ошо башка эмне дейм. Мен эгерде ошондо кастингден өткөн болсоңуз, биздин долбоордо эле Асель менен сүйлөшүп баштайт белеңиз? Албетте. Дароо эле. Себеби дегенде мен отурган столдун жанындагы столдо эле Асель айым подружкасы менен отурган. Ошол күнү. Курбугузу менен. Ошондо эле көргөм да негизи. Ошондо эле жактыргансыз, Көз салып. Ошондо. Кыялы деп кетпедиңизби? Ошондо сиз Аселдин кандай кыялдарын билдиңиз? Мисалы кыялы менен жакшы көрүп келдиңиз да? Кыялы деле мындай бар, билинет. Мен балким сеземби, чувствовать этип болушум керек. Кыялы бар да, мындай бир момент чортураак кыялдары бар. Адам жакшы көрсө катасы менен жакшы көрөт да. Биз мындай экен, тигиндей экен деп эле, биз жакшы көрбөсөк деле мындай аягына чейин күрөшпөй атабыз да. Биз жакшы көрбөйбүз экен. Эгерде мисалы үчүн Асель аябай шаңшөкөттү жакшы көрсө, мисалы ошол эле клубка барганды жакшы көрсө, караокеге барабыз десе деле дайым колдоп турасызбы, же сиз мындай жок, бара турган жерлерде экөөбүз чогуу чечебиз, сен мени угушуң керек деген мырзасызбы? Ага мындай жооп берсем туура болот болуш керек. Ким кеңешип kesкен бармак оорубайт деп коет го. Андыктан экөөбүз чогуу ичара чечкенге аракет кылмакпыз. Бирок мен сен барбайсың деп тыюу салбайм негизи. Себеби дегенде курбулар менен баргысы келет, напримерчи. Клубка деле тыюу салбайсыз? Жок, клубка. Чогуу барасыз? Түнкү клуб кечки 12-де башталат, таңкы 5-те бүтөт. Түнкү клубка барбайт го дейм менимче. Эгерде барам деп Асель эмес, жөн эле сиздин сүйлөшүп жүргөн кызыңыз деп коелукчу. Ошол бул мындай жалпы суроо болуп атат да, Аселге тиешелүү эмес. Клубка курбулары менен түндө барам десе албетте каршымын. Каршысыз? Атак мындай кечелерге, отурушууларга кеңешип өзүбүз чечишип алмакпыз. Же чогуу барасызбы, күтүп турасызбы? Жок. Барбайм. Жөн гана барбайбыз деген чечим болот экен да. Биз түнкү клубда аябай эле рекламалап атабыз го. Түнкү клубка барганда бизди жаман. Комментарийлер аябай жазылып атат да азырчы. Ой, силердеги кыздар деген клубтардан эле баш чыкпай жүрөт дейт. Анан мен кыздар менен өзүм менен мындай жеке-жеке сүйлөшүп көрсөм, кыздардын убактысы жок экен андай жакка барганга. Эртеден кечке иштешет. Баардыгынын жумушу бар. Клубка деген. Мугалим жок, клубтун деле баягындай жаман жагын эле карай кирип ките окусаң болот клуб. Жок, бергенде кандай туулган күн болуп калса, балким билим аласың деп кирбейсиз. Мен деле баягы чакырган жерге кирип чыкканга туура келет, туулган күн болуп атса, туулган күн эси ошол жакта өткөрүп атса дегендей туурабы? Анын үчүн эмнени кошумчалап кетейин дедиңиз? Бир суроо берип алсам болобу? Биз кичине клубка эмес, эми туулган күнгө ушу подружкаларым чакырганда барам, барбайм деп айтпайм, бирок жанагындай клубтарга барбайм. Мен сизден бир мындай суроо бергим келип атат да. Мен да Аселдин жашында болгон возрастындачы, Асел бир 22-десинде, 23-дөсүндө, 20-дасынбы, 20-да. Ал кезде барчыбыз түнкү клубтары болобу, мен аны жашырбайм да, жаштык мастык. Бирок Асел өзү мындай динамичный кыз да. Динамичный мындай, кандай десем, мындай в движении жүргөндү жакшы көрөт. Сиз ошол нерселерге чыдайсызбы? Сиз азыр эле айтып атасыз, жок, мен түнкү клубка жибербейм депчи. Мен кайра да бир айтып кетейин, эмне үчүн түнкү клубда эле жаман нерсени ойлой бересиңер да? Жакшы эле ойлонуп атасыз. Жооп берейинби? Мен мындай барба деп айтпайм, макул. Мен менен барсын. Жооп болдубу? Жооп болду. Ошо Асел сага да бир суроо да. Эгер чыныгы ушундай жакшынакай мырза келип атат да, действительно азымдан келгенде кыздардын баары тең эле ичибизден мага келсе экен, мага келип калган болсо экен деп ойлодук да. Санда мындай суроо болуп атат. Сен кээ бир ушундай бир тусовкаларыңды мындай азайтканга даярсыңбы? Эгер сүйгөнүң сенден суранса.
если каршы сүйлөшүп, если окшошуп, жигитим болуп калса, каршы болуп атса, эмнеге жок? Ооба. Молодец, молодец. Билбейм, Канат байкеден мындай актанууну күткөн эмес элек. Мен анда сиз кете берсеңиз болот. Мен өзүм бул жакка отурайын. Алдыда эмне болорун кийинки эфирлерде көрө жатабыз деп. Тамаша. Бирок Асель, мен сага айтарым эми, жаңы эле женден Анжелика айым сага суроо берип атса, тамак жасаганды билесиңби, үй каттарына тыңсыңбы десе, билебиз деп жооп берип атасың да, кыздар айтарым мен силергечи, чындыгында эркек эң биринчи кайсы кыз тамакты жакшы жасайт депчи, мисалы силердин эң башкы эле оружияңар ошол деп эсептейм да. Чындыгында баягы любой эле эркекке тамакты жакшы жасаган кыз жагат да. Эркек ашказаны менен сүйөт, намыстангылачы демекчимин да. Чындыгында. Жок, мен жооп берип кетейин сизге. Мен тамак жасай албай же жүдөп атканды көрдүңүз беле? Жок, көргөн эмесмин. Бул жерде азыр айтып атпайсызбы? Жок, айтып атпайм, жасай алам. Жасай албайт дегендечи, мен жасай албайм деп жана кол көтөрдүм деп айткам деп өзүң мойнуңа алып атасың. Мен ошол тамаша иретинде тартылган видео деп атам. Ал мен өзүмө жасай алам. Негизи жашоодо тамакты жакшы жасайсыңбы? Тамакты, таттууларды полный жасайм. Болду анда ошентип айт, уверенно мен тамакты жакшы жасайм. Эртең биз жакшы жасайм деп айт. Реалити долбоордун расмий Instagram баракчасында эле Асель айымдын жана бир күндүк деген видео бар го. Ошол жакта деген шорпосун бышырып атканы, экинчисин жок жанагы оромо, манты, пельмени да. Ошону бирөөсү анан кийин десерт менен бир учурда баарын жасап атканын көргүбүз келет. Чындыгында. Анткени максаттай болгон жигит, максаттай болгон мырза мына ушундай сулуу бийкечибиз Аселге аябай сону мотивация бериш керек да. Мунарбек мырза. Келиңиз. Саламатсыздарбы талапкерлер. Саламатсыңбы Максат? Кош келипсиң. Эми Аселди сен сырттан кандай көрдүң билбейм, бирок Асель самом деле мындай эшикке чыккандан кийин башкача эле кыз да. Мындай клуб-сулупка сөзсүз апарышыңа туура келет. Анча-мынча СМСтерин таң аткыча күтүшүңө туура келет. Эми билбейм, калганды өзүң көрө аласың да. Сен баягы катышуучу болуп ушака келгенде сразу эле Аселди тандайт элем деп атпайсыңбы? Эси сен бияка келип катышуучу болуп биз менен отурганда Аселди эки дүйнө тандабайт элем. Умсунай көрөт келе, сүйлөгөндөр сүйлөйлө. Пожалуйста. Мунарбек байке мени биринчиден экөө жолугуп клубда апарып, клубтан көрүп же күттүңүз беле? Экинчиден эмне деди дагы? СМСтерди күтүп, сиз ал СМСке достойный болгон жоксуз, мен ошон үчүн сизге жооп берген жокмун. Сен клубда отуруп мага жазган күндөрүң болгон да турабы? Коюңузчу, менде дагы до сих пор есть баардык перепискам бар. Коем, мен азыр толук айтпай эле коем. Мунарбек мактап, мен биякта каралап эле коюңуз. Мунарбек мырза, бул нерсени баарын билет, максат мырза. Жок, клубда отпайбы, как будто клубда күнү. Антип айта бербеңизчи, биякта ата-энем баары көрөт, билет мен ким кандай кыз экенимди. Жок, туруп тургулачы, туруп туруп. Мен сүйлөп турайынчы. Өзүңүз жетпей калдыңызбы? Отура бериңиз, оозуңузду басып элечи. Күнүгө жазыш үчүн жооп берчү эмес. Мунарбек эми келиңиз айтышпай бериңиз башка микрофон. Кызганып атасыз, сиз түшүнүп атабыз. Кызганып атасыз, кой бергиңиз келбей атат. Ошон үчүн эртелеш керек эле. Биринчи кадамдар жасаш керек эле. Эми түштөн кийин азыр кызганып атасыз. Азыр эптеп Максат мырза жактырбай калса экен деп ар кандай ойлорду айтып атасыз. Умсунай келиңиз. Саламатсызбы дей, дароо эле эмнени айткыңыз келип атат, айтыңыз. Өзү кызганып атат элечи, жетпей калганыначы. Кайра эле. Сурайын деген Максат мырзадан буга чейин биз талапкер кабыл алып баштаганыбызга көп болду негизи. Эмнеге ошолордун жактырып, мындай изилдеп жүргөн болсоңуз, башында эле келген жоксуз? Талапкер күттү, бир болбой калды, сразу эле келген жоксуңар да? Ушул убакка чейин эмнеге күттүңөр? Жакшы суроо. Күткөндүн себеби айта кеткенде бияктагы эрежелерди кичине кезекте турду. Кезекте турдум. Эрежени кичине бузганга чейин бардык. Күндө чалат. Жок, Максат мырзанын аракети бар. Демек сизди экинчи жума, эмки жумага чакырам деп ошону айткандыктан күттүм да. Ооба, мен башында эле айтып кеттим, Максат мырза деген эрежелерди бузганга чейин бара себеп дегенде аябай чалды да. Мени качан чакырасыңар? Эмнеге башка талапкерлер барып атат? Мен качан барам дегенге чейин барып, мына бүгүн студиябызга келип отурат. Ошондуктан ушундай сонун аракетине кол чаап коелукчу. Азамат мырза экенсиз.
Жашоо деген ушундай. Эгерде долбоорду YouTube каналдан көрүп аткан болсоңуз, комментарийлерди деле канча адам көрсө, ошончо ой пикир жазылып атат. Ошончо ой пикирлердин кээ бирлерине биз кошулсак, кээ бирлерине кошулбайт экенбиз. Ошондуктан эгерде сиз чындап өзүңүзгө бакыт издеп жана бакытты өзүмө тартуулайм десеңиз, анда бир гана максатты көздөп эле алдыга кетиш керек экен. Максат мырза. Мен тиги Мунарбек мырзанын суроосуна жооп бербей калдым окшойт, эмнеге дегенде себеби убакыт көрсөтөт. Бул ошон үчүн долбоор биз жолуктук деп. Демек алдыда жолугушуу болуш керек, таанышыш керек, билиш керек. Балким сиздин көз алдыңызда гана Асель айым ошондой болуп көрүнүп аткандыр, Бул балким сиздин гана оюңуз болушу мүмкүн. Анда биз убакытты созбостон азыркы убакта чечимди Аселге беребиз. Эгерде Асель жок десе, сиз менен эфирден коштошобуз. Эгерде Асель таанышып көргөнгө макулмун десе, анда сиз менен чогуу кетиребиз. Эгерде жок десе, дагы бир ак ат минген дайыр падышаны күтөбүз. Же балким бүгүн келди ошол падыша. Асель, акыркы сөз сизде болсун, чечим. Таанышып көрөйүн. Таанышып, баарлашып. Биз жолуктук долбоору бул 100% реалити шоу. Эгерде сиз биздин катышуучуларга талапкер болуп келем десеңиз, ушул номерлерге чалыңыздар жана официалдуу Instagram баракчабызга кайрылыңыздар. Ал эми биз Анжелика айым Максат менен Асель айымды эң алгачкы жолугушуусуна расмий түрдө уруксат берип жиберебиз. Андан соң кийинки көрсөтүүлөрдө кандай мамиле болгонун жана ошондой эле Асель айымдын маанайы жакшы болсо, ал жолугушууну дагы бул экранга чыгарып көргөнгө аябай кубанычта болмокчубуз. Келиңиз анда, Асель айымдын колун кармап, эфирден сырткары чыгып кетсеңиздер. Баракелде! Сырттан ар бир чыгарылыш сайын талапкерлер келет. Кайра эле 2-3 күндөн биз келишпей калдык, мындай болуп калдык дегенден биз да капа болуп атабыз да. Бирок акыркы убакта биз жолуктук долбоордун максаты эртерээк үйлөнсө экен деп ниет кылып атабыз. Биз жолуктук реалити долбоору уланууда. Биз болсо талапкерлерди катышуучулар менен тааныштырууну улантабыз. Анда бул жака 20 жаштагы Айгеримди чакырып алабыз. Дароо эле. Келиңиз Айгерим. Саламатсыздарбы? Мында отурган катышуучулар, НТС телекөрүүчүлөрү, баарыңыздарга салам. Мен өзүмдү тааныштыра кетсем, атым Айгерим, Ош областына караштуу Алай районунан болом. Жашым 20-да. 20 жаштасыз. Турмушка чыктыңыз беле? Жок. Биринчи жолу чыгайын деп атасыз. Ошол бала мындай жашоодогу өзүңүздүн жолдошуңуз катары көрдүңүзбү? Чындап катышуучулардын арасынан кимге келсеңиз ошондо. Ооба. Негизги мүнөзү жөнөкөйлүгү жакты. Таанышып, жакындан билгим келди. Негизи биздин долбоорду биринчи көрсөтүүлөрдөн баштап көрүп атсаңыз керек. Сиздин оюңуз биздин долбоор боюнча негизи жагып ататпы? Ооба, жакшы бар. Үзбөй көрүп атасыз. Өзгөчө сизге жаккан биздин катышуучулардын арасынан 5-6 айтып кетсеңиз болот. Айымдардан, мырзалардан кимди аябай жактырып мындай көрөсүз айткан сөздөрүнө? Бар эле жагат. Эгерде бир 3 тандоо болсочу. Ким жакпайт болсо? Ошол 3 инсан чындыгында аябай мага мындай жылдызы келишет дегенде, айым болсун балким курбу болуп калат сизге. Мырза болсун. Аттарын жакшы билбей атам, бирок айтып бериңиз. Динара эже. Динара эже. Нурпери, Гулиза, Умсунай. Жок, тааныштырып атам мен. Айым, Умсунай жагат сизге. Океана бизде. Океана жагат. Мырзаларданчы качканы сүйлөгөнү боюнча, качканы ойлору боюнча мына бизде жолдош мырза бар. Айтпай турсун эки. Мирлан. Биз жагабызбы? Алып баруучулар. Мырзаларды айтпай эле койсолу? Үчөөнү айтсаңыз? Операторлордон. Үчөө эмес макул, 4-өөнү айтыңыз, таталыраак болсун. Анан
Потом кийин суроо болуп калбасын. Арасына такыр эле башка коюп койсо болот. Жөн эле биздин көрүүчүлөрүнө дагы пикирлерин угушубуз керек да. Ошол биздин катышуучу кийин кызганчак болуп калып, неге сен төртөн айттың деп кийин өзү болушпайбы? Мен суроомо жооп ала аламбы? Ооба. Бул жакта мырзалардан Жолдош мырза. Жолдош мырза. Негизи сүйлөгөнү урду менен. Дагы бир байке бар эле го. Рыскелди бар болчу. Нурдин байке дагы. Нурдин байке. Чыңгыз чыгатпы? Байке да. Амирчи? Ооба. Мунарбекчи? Баары эле жакшы. Баары эле жакшы. Эми 4 мырзанын аты. Канча бир туугансыз үй бүлөдө? 7 бир тууганмын. Үйдүн эң кичүүсүмүн. 4 эркек, 3 кызбыз. Эжелериңиз турмушка чыккан? Ооба, чыккан. Баары өзүнүн. Эрте эмеспи 20 жашта турмушка чыгасыз? Же туура эле деп ойлойсузбу? Билбейм. Туура эле го. Канча жашта туура чыкса турмушка мисалы айым? Негизи 23 жашка чейин чыкса туура болот деп ойлойм. Кайсы кесипте аркалайсыз? Мен азыркы учурда БГУда окуйм, 3-курста. Экономика тармагында. Экономика тармагында. Анда биз 2-3 сөз берели дагы, андан кийин дароо Айгерим кимге келген чогулабыз. Саламатсызбы, аябай жакшынакай экенсиз. Сиз бул жакта кимдер менен турасыз? Бул жакта ата-энем негизи айылда, бир туугандарым Кара Балтада, өзүм кыздарым менен эле турам. Менин оюмча Чыңгызга келген окшойт. Чыңгыз мырзага талапкерлер келе элек болчу. Саламатсызбы, Айгерим? Менин суроом бар. Эгер сиз келген мырза, мисалы, сиз келген мырза, мисалы, башка мамиледе болсо, мисалы, кызганганы көрүп калсаңыз же башка мамилеси болсо, башка жактачы жактырган бирөөсү болсо, анан сиз менен дагы сүйлөшсө, ошолго кандай көз карашыңыз? Жок. Мындай болсо, анан дагы бир суроо. Эгер сизге тою жок эле, калыңы жок эле, тиесиңби десе, кандай жооп берет элеңиз? Жок. Дебейт болчумун. Саламатсызбы? Мен ойлоп атам, Айгеримди Жолдош мырзага келди го деп ойлоп атам. Это предположением менин азыркы. Сизге мындай суроодам. Эгерде ошо сиз бүгүн эми кыз кишиге бул жака келиш бул негизи эле чоң бир эме да. Кандай десем? Кадам. Эгерде сизге ошол бүгүн сиз келген мырза жок, менин жообум жок, биз свиданияга барбай эле коелу десе, аябай катуу расстраиваться этпейсиңерби? Мен кыз катары сурап атам да. Сиз ошол нерсеге даяр болуп келдиңизби, отказга? Ооба, мен баардык жоопторго даяр болуп келдим. Айзада, Чыңгыз. Мага предположение койгондор көбүрөөк сыяктуу болуп сезилип кетти. Азыр элечи Унсунайдагы, Гүлиза дагы. Мени жөнөкөй катары көрүп атсаңыз анда жаңыласыз, мен да жөнөкөй эмесмин депчи. Мен жөнөкөй дегенде караганда Жолдошко келдиби деп ойлоп атам да, чындыгында. Менин оюм ушундай. Жолдош болсо чыныгы жөнөкөй жигит. Балким Амир. Балким Мирлан байке. Балким Мирлан мырза. Бизде жөнөкөй деп, баткендиктер деп комментарийде баары жазышат да, Жолдош менен Амирди жөнөкөй деп өлө жазышат да. Ошондуктан Амир менен же Жолдош экөөнүн бирөөсүнө келди да, эң жөнөкөй деп ошол экөөнү айтышат бизде. Мен ойлоп жатам, Мунарбек байкеге келди окшойт деп, анткени жана көрүп калдым ошол жакта карап отурганымчы. Эң эле жөнөкөйбүз биздин көрсөтүүбүздүн катышуучусу. Мунарбек байке жөнөкөй эле жакшы эле бала. Ооба. Моюнда турган сертификасы $4000 Бирок эмнегедир ошол Амирчи деп мен сураганда аябай уялып жерди карап кеттиңиз да? Билбейм. Мен ошондой нерсе. Саламатсызбы? Куш келипсиз. 20 жашта аябай эле эрте турмушка аттанып атыпсыз. Эми жакшы, жакшылыктын эрте кечи жок дейт. Бирок мен оюмча Жолдошко келди деп ойлоп атам да. Өзүң талаң бар эмес беле 18 жаштан 20 жашка чейин деген. Балким сага келгендир. Бизде баары эле жөнөкөй, баардык эле адам жөнөкөй. Мен да жөнөкөймүн.
кайгырып койсун мен да жөнөкөйүм. Бирок 20 жашымда эле күйөө издеп жүргөн туура эмес го дейм. Ушул негизи кечиресиздер. Динара айым ушул сөздү аябай көп айтып атасыз. 19 жашында, 20 жашында күйөөгө тийип анан көп нерсени түшүнбөй депчи. Балким сиз ажырашкандарды көрүп атсаңыз керек да. 18 жашында, 19 жашында, 20 жашында күйөөгө тийип бактылуу жашап аткандар ажырашкандардан да көбүрөөк да. Ошондуктан бардыгы жакшы ниет болуш керек. Сөзсүз эле адам 20 жашта күйөөгө тийсе жаңылып калбайт. Бул туура эле нерсе деп ойлойм. Ошондуктан сиз бир эле жакты карабай, баардык жактан караганды да аракет кылсаңыз деп ойлойм. Жаңылганда эмес да, Канат мырза, бул жердечи. Болгону түйшүктү эрте мойнуна алып калып кыйнап. Эми кандай түйшүк? Мурдагыдай түйшүк жок, колго кир жубайт. Айылга барып кой кайтарып же тоого барып чыкпайт. Эми ар кандай деле түйшүк жок. Түйшүк ада эле жатпайт да. Эми турмушта бул ошо сиз Динара айым бир эле жерге барып такалып атасыз. Сен 19 жашта күйөө тийсең түйшүктү мойнуңа алып аласың, эч нерсени түшүнбөй каласың, анан ажырашып кетишиң мүмкүн деп атасыз да. Ажырашып кетпеген күндө дагы. Бирок сонун бактылуу жашап аткандар аябай көп. Сиз алардын үйүнө кирип жашап көрбөгөн үчүн билбейсиз да. Эми баардык жагынан караганга аракет кылалы, тегиз караганга аракет кылалы, бир эле жакты карай бербей. Биз ошол келген Айгерим кызыбызды, сиңдибизди бир үркүтүп коркутуп албайлык, булар кандай желе мындай болуп кетти деп. Менин оюмча сиз бир кадамды таштап атканда ойлондуңуз, демек сиз турмуш курганга азыр даярсыз. Мен деле 18 жашымда турмуш куруп, улуу кызымды ошол 19га чыгайын дегенде көргөнмүн. Бирок эч бир кадамдарыма мындайча айтканда өкүнбөйм да. Бардыгы туура болгон экен деймин. Азыр мен мынакей кыздарым менен тең бойлуу, бирге мындай эжесиңдидей жүрөм да. Чындыгында бул нерсеге адам өзү даяр болуш керек экен да. Кээ бир айымдар бар, азыр менин классташтарым десем деле болот, дагы деле турмуш куруп бала болгонго даяр эмес да. Ошондуктан эми бул нерсеге билбейм, маңдайга жазылган нерсеси, анан кийинсигер сиз даяр болсоңуз, эмне үчүн жок? Болот. Эмне үчүн жок? Турмуш куруңуз. Кыздын эрте турмуш курганы жакшы. Бир суроо бар. Ошо сиз тандап келген баланы каяктан көрдүңүз? Биз жолуктук реалити долбоорунан көргөн. Жазышкан жокпу? Кайгылтуудан көрдүңүзбү деп. Ага чейин таанышкансызбы? Таанышкан жоксуңбу? Жокпу? Таанышкан жокмун. Жазган эмессизби? Эч кимге жазган эмессизби биздин долбоордон дагы? Анда биз Мен оюндап кетсем болобу? Баары айтып атышпайбы? Жолдошко окшойт депчи. Жолдош да спокойно, бул кыз дагы мындай спокойно окшойт кичине. Ошол үчүн эгер жолдошту тандаса туура келбейби деп ойлоп атам. Экөөнүн характери бир болуп калат го. Гүлиза жөн эле кызганып атат. Чын биз деле айтып койбойлубу? Биздеги айтып окуң келип атат да. Бирок менин оюм боюнчабы? Жүрөгүңүз мындай интуициялар. Мен жана эми балким меники туура эмес чыгып калаттыр, анан элдер айтаттыр, бул Канат туура эмес эле айтып койду депчи. Жок, бул реалити долбоор биз билбейбиз мисалы үчүн. Бизге жазылган эмес эч кандай сценарийге. Бул да кызык. Мен өлө актан болбойм беле. Билбейм. Мен ойлоп атам, мен ушуна сиз дароо суроо бергенге мен ойлонбоп турмун да кимге келгенинчи. Мен ойлоп атам, Чыңгыз мырзага келди болуш керек деп ойлоп атам да. Айзада дароо микрофону жок эле эмнеге деп жиберди Канат мырза. Отыруңуз. Биз ушу Айзада менен Чыңгызды же үйлөндүрө албай, же сүйлөштүрө албай, же ажыраштыра албай. Негедир акыркы эфирде Нурпердин настроениясы жок эле, бүгүн талапкер күтөм дегенде Нурпердин чачы да өзгөрүптү. Океан экөө бир жерден чыккан окшойт. Чачтары да башкача. Мен Айгеримден сурадым да, эми жөн эле мырзалардан атап кетсем дегенде мындай мен оюмча ошол мырзанын атын атаган жок окшойсуз атайлап, билинип калбасын депчи. Ошондуктан биринчи эле жолдоштон баштады. Ошондуктан мен жолдош деп ойлобойм. Мындай билбейм эмнегедир. Убакыт келдиби, сурай береликпи? Убакытты дароо созбостон биздин көрүүчүлөр да күтүп калды окшойт. Айгерим кимге келген бир нече көз ирмемдерден кийин чогуу калабыз. Мен Амир мырзага. Амир? Ой. Амир? Катуу айткылачы, Амир дедим го мен сезин. Амир. Биз жолуктук долбоорунун эң краш жигити Амир мырза болгондуктан бул өзгөчө таланттуу нерсе. Амир, сиз эмне эле кылып атасыз? Таң калыштуу. Мен сездим да Амир экенинчи, себеп дегенде
мындай башкача сезим болуп кетти да иеримде. Амир мырза көчө эле сүйлөшпөй алганда анан сиз дароо эле чечим чыгарып. Мен жазгам, андан мурун жазып жүргөм бул жакачы. Буга чейин да кезек күтүп жүргөн болчу негизи. Мага жооп берген болчу. Айша биринчи бизге талапкерликке жазып калды, сизде андан кийин эле сиз жазып калдыңыз да. Ошондуктан кезек менен биз ушундай болуп калды, ага чейин кетишиңиз керек. Эми биздин көрүүчүлөр айтат, силер атайын эле ушу Амирге эле сырттан алып келип атасыңар депчи. Биз эч кандай алып келген жокпуз. Бул чындыгында чындык. Аны мына катышуучулар да көрүп атат жана ошондой эле Айгерим да өзү тандап келип атат. Отуралычы анда. Мен сезгендей эле болду да. Амир мырза. Өсүп кеттик, Амир мырза менен ойногонго болбойт, бирок. Амир мырза сөзүнө туруктуу бала, бир-бир сүйлөгөн. Кандай жакшысызбы? Эми сиз деген келген конуктар сыйлагандыктан эле сиз деп сүйлөп атам да. Эшкенчилик көрсөтөйүн эле. Жакшысыңарбы үйдөкүлөр? Рахмат да бир жолу мени тандап келгениңер. Баары жакшы, шүгүр. Күткөн жоксузбу? Бүгүн сизге талапкер келет деп. Жок. Кандай сезимдер болуп атат? Кандай экен экинчи жолу талапкер келген? Эми мен мындай болуп атат да. Күндөн күнгө эле негизи жашоом жакшы жака бурулуп кетип атабы же Кудайым мага насип кылбаган адам менден алыстатып кайра башка адамдарды алып келип атабы билбейм. Мурдасында да негизи айым экөөбүздөн кийин эле настроениям жогондо Айша келди эле анан. Бирок чын айтам кечээ күнү уруштук да. Ал нерсени урушкан деле жокпуз, эки жака кеттик. Бирок мен күтпөдүм эле да мындай болот экен, келип калат мага депчи. Жүрөгүмдө сезип атты эле. Элдин көбү мага мындай грубый адам экенсиң деп, серьезный, өтө серьезный адам экенсиң деп айтып атты эле. Анан келбейт деп отурдум эле, бирок бул жерде айтабы десем, мен жолдошто айтайын деп аттым эле, микрофон жетпей калды да. Жөнөкөй адам деп, слишком жөнөкөй адам деп жолдош деп айтайын деп аттым эле, бирок мага келиптир. Анан күтүүсүз жерден да бир чоң белек болуп калды окшойт мага. Рахмат Айгерим келгениңизге. Бул дагы чоң бир мындай эрдик десем болот өзүңүздүн сезимиңиз үчүн. Ушундай мырзаны көргөндөн кийин чыныгы бизде Амир өтө сезимтал. Биздин буга чейинки көрсөтүүдө студиябызда ушунчалык мен аруу тунук сезимдерди гана баалайм. Алдабаш керек, ойнобош керек сезимдер менен деген позициядагы гана мырза. Ошондо биз ишенебиз, Амирдин сезимдери менен сиз ойнобойсуз, алдабайсыз деп. Жок. Булга чейин билдиңиз да Амирдин кыялын? Ооба. Ооба, билдим, көрдүм. Эми мен дагы жакындан таанышып көрөм. Мырган көрөбүз. Мисалы бул убакка чейин келген талапкер Амирдин аябай өзгөрүлүшүн каалап туруп алды да. Бирок Амир мырза айтты, мен аракет кылып атам кичинеден депчи. Анан сиз да ошол талаптарды коюп кайрадан Амир мырзаны балким ыңгайсыз кыласыз. Өзгөрүл мондай кыл деп. Дароо эле өзгөрткүсү бар да көп. Жок, мен өзгөр деп айтпайм. Кандай болсо ошондой эле сүйлөшүп көрөм. Эгерде Амир сизге мындай кичине баягы атайлап эмес, көнүмүш адат иретинде корс мамиле жазып алса, катуу сүйлөп алса, сиз кандай реакция бере аласыз? Ошол нерсеге таарынасызбы, кек сактап каласызбы же сүйлөшөсүзбү? Эми чындап эле катуу сүйлөсө анда таарынам. Анан жанакы көрбөдүмбү? Эй деп сүйлөгөндө таарындым дегендерчи, бирок андай нерселер мага катуу деле учурабайт. Эми биз жакта ошондой эле. Кайсы жак сиз? Оштон. Алайдын кызы келип отурбайбы? Курманжан апабыздын небереси. Рухсат да. Мен Амирге айтат элем. Мени унут эле, тамаша. Эми Айшаныкы кичине билинип калды да, кичине куу түлкүрөөк кыз экени чын эле айтайын. Эми көчө бетине айткан жокмун, мен бүгүн айтайын. Бирок мен бул кызды карап туруп азыр мендай кандай десем куулук жоктой сезилип атам да, хитрость я в ней көрбөй атам да. Мен Амирге айтат элем, сүйлөшүп байкап
бул кыз менен да сүйлөшүп көрүш керек деп ойлойм да. Действительно анткени мына жөнөкөй, боюңарда сон жарышат, кичинекей айткан сөздөрүндө мындай чындык бар, уверен айтып атат да. Мен өзүм бул жакта азыр карап байкап атам сөздөрүнөнчү. Ошон үчүн мен Амирге айтып элем, мени унут, Айшаны унут, попытка кылып көр, Бог любит троицу деп коет, үчүнчү келген кыз сөз жакшы болуп чыгат болуш керек деп ойлоп атам. Мен да суроо берип кетейин дегем. Сунай. Амир дагы жоош, бул кыз дагы жоош экен да, экөө теңдей характери окшош экен да. Анан Гүлиза менен жолдош сыяктуу болуп, экөөбүз окшош экенбиз, анан өтө эле скучный болуп кетет экен деп ойлобойсуңбу? Же жашоодо шаңдуу эле кызсыңбы? Жашоодо деле негизи ушундай элемин. Билбейм. Сизге мындай тың шайыр кыздар жагат эле да? Мисалы Аймага окшогон дегенде, Азадага окшогон дегенде, анан Айгерим сиз үчүн жоош болуп калбайбы, же тың шайырлардан коркуп калдыңызбы? Мисалы Айша тыңыраак кыз болупчу да. Андайлардан корккон жокмун, бирок Эми сиздин талабыңыз ошол эмес беле, мындай тың кыялы моундай эме кыздар жагат. Ошондой кыз жагат дегенсиңер да, тың шайыр болуш керек деп. Тың шайыры келди да, мисалы Айша келди да, ал тың экен, шайыр экен да, бирок ошол тыңдыгы менен дагы сиздин мындай кичине жүрөгүңүздү ортуп кетти да. Ага караганда балким ушундай жоош кыз керек деп атам да. Оор басырыктуу, балким экөөңүздөрдөн жакшы түгөй чыгат дегендей. Тың адамдын баардыгы эле алдап кетет деген нерсе эмес го, бирок ал кичине башка жагын пайдаланып коюп тур да. Менин көз карашым боюнча, бирок ал нерсенин кереги жок. Бирок мен өзүм айткандай тың адамдар мындай, кандай айтсам, хитрая болсо деле, бирок мени жакшы көрүп турса, башка бирөөнү эмес, мени жакшы көрүп турса, ушундай адамдар жагат. Мен бирок буну башында келгенде эле айтам го, тандагандын эмеси деле бул жерде көрүп жүрөбүз. Негизи сиздерге кыз болуп калган, бизге дос, эже, сиңди болуп калган могу жерде кыздарыбыз бар, Айзада менен Айыма депчи. Негизи ушуларды көп пример кылам да. Мен мынтип сразу болсо болду, болбосо жок деп айта турганчы, же көңүлүңдөн оорубайт, үмүт да бербейт, же башкача көз караш да эмес да. Мындай жеткенде даңгал айтып кое турган кыздар да. Айгерим кандай деп ойлойсуз? Ошондой айымдардын катарын толуктайбы? Эми азыр эле көрүп атам го, мен таанышып сүйлөшүп, негизи кече өзүм айткандай жооштон жоон чыгат дегендей, балким сүйлөшүп көрсөк экөөбүздүн бир сүйлөө диалектибизби, же болбосо ойлогон ой жүгүртүүбүз туура жактан чыгат деп ойлойм. Бирок эми бардыгы жашоонун бардыгы сүйлөшүү менен деп коет го. Сүйлөшүп көрүш керек бири-бирини билиш үчүн. Бирок эфирде мен канчалык сүйлөп мынандай деген менен жашоодо деле ошондойм, бирок кандайдыр бир өзүнүн мындай майда чүйдө нерселери бар да. Эми эфирде только мен мынантип сүйлөгөнүм эле чыгып калып атат, балким мына сыртта турганымда да бир майда чүйдө жакпаган нерселерим бардыр. Бирок эми көрөбүз да, сүйлөшүп көрөйүкчү. Мирлан мырза. Саламатсыңарбы? Бир жолу Айгерим айым. Сиздин бул жакка келишиңизге ата энеңизди, бир туугандарыңыздар билеби? Бир туугандарым билет, байкелерим, эжелерим. Бирок ата энеме айта элекмин, ата энем туура кабыл деп ойлойм, ар дайым колдоп келет. Азыр Оштон келдиңерби сразу же Бишкекте турасыңар? Жок, мен Бишкекте жашайм. Бишкекте? Кыздар менен турат экен. Эме толуктап негизи айтып кетет элем ушул нерсени да. Негизи бул жакка келгенде бир башкача келгенде эң негизгиси айтат элем баарыңарга, келерки участниктерге деле негизи ата эненин ыраазычылыгын айтып, ата эненин бир батасын алып келсеңер, баарына ачык айтып, бул жак аябай бир башкача эмес, ошону ачыктап, ата эненин ыраазычылыгын алып, ошентип келсеңиздер деп айтып кетмек элем. Мен да айтайын, бул жактан баары эле Амирдин шустрая кыздар, тың кыздар керек деп өзү ошондой каалайт дейт. Бирок чындыгына келгенде Амир башка кызды жактырып калса, кемчилиги менен кошо жактырып калат да. Мисалы жаман көргөн нерсесин ошол кыздан көрүп, бирок ошол кыз жакса, кошо жактырат да. Менин оюмча таанышып, билишип көрсө, экөөнүн өзү да Амир мага айтып аткан, кыз тапсам Баткенге баралы деп мага айтып аткан, ошондуктан Баткенге тойго баралы, даярданалы. Мен ойлоп атам, экөөнүн чыкчудай болуп атат да, мен айткан нерсе. Жакшы ниеттер айтылууда. Мен негизи жакшы эле тосолом күлүп, просто күнү кече болгон нерсе мага кичине оор келип калды. Анан мынтип сүйлөп атсам жаман көрүп калбагыла. Айтып койдум да. Жок. Айтып койчу. Бирок Амир жакшы кыз экенсиң.
көздөрү сонун экен да, бакырайган. Амир, сен молодец. Айша өткөнкү эфирде кеткен, ал кыз өзү көзү ойноктоп, ноонтип курттап турат экен да, өзү отурганда эле байкалганда магачы бул кыз сени түшүнө алат. Бул кызчы кечке эле ой мага внимание кылбай койду да, ана мына деп кылыктанбайт бул кызчы. Бул кыз жөнөкөй кыз. Бул кыз сени түшүнөт. Ушул кызды тандап сүйлөшүп кетсең, экөөң мамилең жакшырат. И ошол Айша көрүп, күйүп кетсин экөөң жакшы мамилеңичи. Бул жерде мен кошулбайт элем, анткени азыр Айша жок да. Айшанын бетин айтыш керек болчу. Жок адамды биз артынан айтпай эле коелу. Кош келипсиңер. Амирди тандап, Амир деген айтып атпайсыңар, бардыгы мындай жөнөкөй, анан мындай унчукпаган бала депчи. Мен Амирди сырттан жакшы билем, аябай шайыр бала. Анан экөөңөрдүн чачыңар менен сенин кийимиң окшошуп кетет экен. Табаша. Ошо эң негизгиси тааныштыгыңар окшошуп кетсин. Амир деген алдабайт силерди. Силер дагы мындай жакшы ой менен келген кыз экенсиңер. Силерге бир гана мамилеңердин өсүшүн каалайм. Рахмат. Сен өткөн эфирде жок элең, ал кызга мен айтканмын эфирде. Айгерим, буга чейин ошол талапкер катары Айшаны көрүп аткансыз. Ооба. Чыгып калдым деген ой болгон жокпу? Жок. Үмүттү үзгөн жокпуз. Жок. Бара берем дедиң, келдиң. Ооба, жазып койгом. Андан кийин жооп келди, мен келе бердим. Жакшы. Амир айтып атат, мен жолугушууга Айгерим менен барамбы же жокпу, мага убакыт бергиле дейт да. Бирок биз ошол убакытты сиздерди жолугушууга жиберип берсекпи деп ойлоп атабыз да. Азыр мындай кандай десем, эфир учурунда сыртка чыгып сүйлөшүп келе, анан кайра эфирге келип кирип анан жооп бергиле деген туура эмес болуп калат да кичине Амир. Ошондуктан азыр эле чечкиндүү бир өзүңдүн жолуңду айтып коюшуң керек да. Таанышып көрөсүз. Таанышууга барасызбы? Азыр мен ооба келген адамга жок деген жокмун го менчи. Майли деп азыр алып алып анан экөөбүз кандайдыр бир жерибиз келишпей калса эртең келип айтсам, элдин көзүнө дагы бул жака дагы мен кыстандамай адамдай болуп калат экенмин да. Бирок Канат байке айткандай эми мен көп эме болуп калды го менде. Поражение болуп калды го бул жерде. Ошон үчүн ушундай болуп калат экен. Эчтеке болгон жок деп ойлойм, Айыма. Ошон үчүн ойлойм да азыр сүйлөшүп. Айзада оюңар кандай? Кыска суроолорумду мен өзүм берип көрөйүн деп. Мен оюм бу, мен азыр мо Динара же менен Айымага аябай таң калып атам да. Кетти уже. Ал эфир бүттү. Анан кийин чоң эле адамдарсыңар, чоң эле уже мына жашыбыз келип калды баарыбыздын. Кичинекей кыздын аркасынан кут үлкү, анан момундай экен, тигиндей экен деп зачем дейм да, бирөөнүн артынан. Мен ал Айшага болушкан жерим жок. Просто мен бирөөнүн артынан сүйлөгөндү өтө жаман көрөм. Айтчу сөзүңөр болсо бетине айткыла. Айтылган эмес, Динара эже, айтылган эмес. Сиз айткансыз, бирок башкачараак айткансыз. Өзү жокпу? Болду, сүйлөбөй эле койгула. Бирөөнүн артынан зачем? Айзада, макул, келиңиз азыр биз темага кайрылалык. Айыма кое туруңуз 5 мүнөт. Айгерим менен Амирдин мындайча айтканда кыздары келишетпи? Оюңуз кандай? Оюм сонун, Амирге дагы оюм жакшы. Негизи эле кече кичине таарынып аткам, мен жөнүндө көп эмелерди ыргытып атасың, ортого түшүп атасың дегенде жок. Андай эмес, Амир. Кандай кыз болсо дагы мен бактылуулукту каалайм. Негизи эле бардык адамга. Ошондуктан көр, сонун кыз экен. Көзү тим эле алыстан эле көрүнүп турат, бакырайып. Сүйлөшүп көр, бирок кичине мындай аракетти сен биринчи кылсаң жакшы болот эле. Суроолоруңуз барбы? Ушул жерден эле бериңиз эми суроону. Башка мүмкүнчүлүк бербейбиз. Башка жактан суроо бергенге. Мен мурда айтып кеткендей, азыр негизи эфир болгонуна байланыштуу, негизи үйлөнүшүмө байланыштуу Бишкекте жүрөм данный момент. Бирок мен үйлөнөм десе мен сразу кете турган адаммын да, Баткенге кете турган адам. Бирок мен 1 жыл 2 ай мынтип күтө албаймын. Эгер мен көңүлүмө жакса, мен сразу кете турган адаммын. Ошол эле анан 1 ай күтүш керек, анан үйдөкүлөрүм мындай болуш керек деген нерсени каалабайм мен. Айтарын деген негизи мен башынан бери айтып келем го. Мен даярмын, болду, ушундай деп. Мындай өзүнү көрсөм мен айтам да, жаман адам болуп бербейм, мен жаман күйөө болуп бербейм агачы. Кудайга шүгүр шартым бар, айылда да сонун. Бишкекте жашагандай шартым бар, айылда дагычы. Просто даярмын деген эле адам болсо болду, мен айылга барып
чоң эмди карап коюп айылдын тиричилиги менен ошол жакта жүрөм. Бирок келечекте 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жылдын ичинде бирок Бишкекке келе турган өзүм бирок 1 ай 2 айда келип турам го. Негизи 1 жыл, 2 жылдын ичинде Бишкекке келе турган, бөлүм чыга турган адаммын да. Мен бирок данный моментте кете турган адаммын. Бирок өзүм азыр жалгыз болгондуктан үйлөнүп алып кетсем деп өзү күтүп жүрөм да. Мага ишенген адам болсо деп. Анан чын айтам, эгер жандай 5 ай, 6 ай, 1 жыл деген нерсе болсо, мен ал нерсеге чыдай албаймын. Ал ачык чындык. Үйдөкүлөрүңөр мен айтпайм го, мен деле аракет кылам, сонун эле аракет кылам мен да. Ооба, мен сизди түшүндүм. Эми жакындан таанышып билиш керек. Мүмкүн мен сизге жакпай калат чыгармын. Жакшылап таанышып, кайта 1 ай кетет чыгар деп ойлойм. Бирок сиз жактырып кала турган болсоңуз, Баткенге кеткенге даярсыз. Кайсы жак болбосун? Ооба, албетте. Экинчи сурооңуз. Сыр болбосо кайсы жакта иштейсиңер? Окуйт азыр. Окуйсуңарбы? Ооба. Окуусун бүтүрүшүңүз керек. Окуйм. Бирок негизи азыр бул жакта экөө подружкасың, досусуңарбы? Ким? Жок, мен бул жакта келип таныштым. Көргөндө болуп кеттим да, ошого эле азыр бир жерде айтайын дедим эле. Майли, бол суроом жок башка. Ошондо Нуржанды бир жерден көрдүңүз беле? Же Алинаны? Жок, экөөнү көргөндөй болдум эле да, досумузбу деп айтып атпайм. Аха. Анда Амир, мынакей сиздин тандооңуз, эгерде Айгерим болсо, Баткенге барып жашаганга, сиз менен чогуу барганга даяр экен, жолун уктук, болгону 3-курста азыр бүтүп аткан экен. Дипломун алып алса эле, ал жарым жыл эле убакыт калды. Ага чейин сүйлөшкөнгө даярсызбы? Дипломун алганда эми окууну бүткөндө жарым жыл дегендеби? Мен окуумду негизи азыр 3-курсмун го, дагы 1 жыл бар. Дагы 1 жылдан кийин бүтөм. Турмушка чыгып деле окуусун улантып атышпайбы? Ооба, бирок Бишкекте болуп, окуумду улантып, анан кетем. Жо, мен жарым жыл деген себебим баягы май айына чейин сүйлөшсөңүздөр, анан 3 ай кичине дагы бир сынап көрүп, анан кийин үйлөнгөндөн кийин деле 4-курсту бүтүп аласыздар дегендей бир келечектигибизде кадам таштабызбы? Себептен Амир үйлөнүүнү утпай азыр эле, туурабы? Жакшы ниет. Жакшы ниет менен. Мен жашыны эми талаптарым жашыны өзгөртүп коеюнчу. Негизи өзүмдүн 23 жаш, 21 жаштан негизи 25 жашка чейин адамдар келсе, тием деп келсе ошолорду сразу кабыл ала турган болоюн. Бирок мен азыр окуган ооба, билим алуу ийне менен кудук казгандай дейт го, окуш керек. Жакшы, аял кишинин негизи билимдүү болгону жакшы. Бирок мен өзүмдүн шартымдагын айтып кеттим, мен канча эрте болсо ошончо жакшы деп. Мен атам менен мамам кичине азыр өзүнүн ден соолугуна байланыштуу же башка эме болгондуктан башка жака кетет. Мен энем өзү жалгыз калат, мен айылда тамак жасап, энем карай турган адаммын. Ошончо мен атам кече да чалып сөктү да, эмичи келбейсиң, эмне кылып жүрөсүң акта, кыз жок болсо депчи. Анан Кудайга шүгүр, нанды дагы бүт нерсесин өзүм жасаймын го. Ошон үчүн бүт нерсени кылам, мен кетем деген эле адам болсо, бирок 1 айбы, 2 ай болсо, мен бул жерде жүрө аламын. Бирок Кудай кааласа жаңы жылга чейин калабызбы, калбайбызбы билбейм. Жаңы жылда жакшымы, анан мен жаңы жылды өткөрүп алгандан кийин болду, мен кетем. Андан башка Бишкекке кайра албайм. Чын айтам, туугандар, силерди да көргөнүмө жаман бактылуу болуп жүрүм. Коштошкон жерим жок. Жок, ачык сөздү айттыңыз, сиз ушул сөздү эле Айгеримге айтмаксыз, Ушул сөздү айтмакмын, бирок капа болбо, жаман сонун кыз экенсиң. Бирок мен чыгып кичине сүйлөшүп отургум келип атат да, бирок азыр айтам, жолугушууга чыга албайбыз деп айтайын мен. Себеби жолугушууга чыккандан кийин мен үмүт бере албай калам да, мен кыйналгым келбей атат азыр, өзүмдү дагы, бул кызды дагы. Бирок ушунча келгенине байланыштуу чыгып сүйлөшөйүн деп атам, ошол эле. Чыгып сүйлөшкөн деген бул демек таанышууга макулмун дегенге барабар болуп калат. Анда биз силерди таанышууга мүмкүнчүлүк берип узатышыбыз керек. Мисалы бул мындай болуп атат да. Эми азыр эч нерсени биз аябай оор суроо берип алдык. Чындап Амир мырза, сиз чындап үйлөнө турган болсоңуз, сиз айтышыңыз керек болчу, мен 1 ай сүйлөшүп көрөйүн депчи. Балким чындап Айгерим сизди чындап жакшы көрүп кала турган болсо, 15 күндөн кийин эле кеткенге даяр болот да. Эми азыр биз пока айта албайбыз ал нерсени, сразу кеткенге даярсыңбы депчи. Мен негизи капа деле болбойм, жок деп айтсаңыз. Эгер сиздин талаптарыңызга жооп бере албай турган болсом, анда макул. Демек окуйсуз, окууну улантасыз, азырынча кете албайсыздар. Ооба, негизи убакыт керек го. Сүйлөшүп, таанышып көрөлү дегенбиз, но эгер сиз кааласаңыз.
жаман жерим айткан жерим жок, бирок туура айтып Жок, мен да сизди туура түшүнүп атам. Себеби ата эне деген ар бир ата эне өзүнүн баласын өстүргөндө билимдүү, акылдуу болсун деп окутат да. Канча кичинекейинен бери аракет кылып келип атат, ушу кызым бүтүп алсын деп, уже 1 жыл 3-чү курста болсо 2 жылдан бери окусун деп акчасын берип атат, башкасын кылып атат. Анан келип туруп эле мен тием десе, мен көрүп алып туруп эле мен тийдим деп кетип калбайт го, ата энени таштап. Ошон үчүн окуй турган болсо негизи сонун балдар келет. Бул программа картайып өргүчөк негизи улана берет го бул жер. Башка балдар келет, чын айтам, бирок мага тием деген болсо, мен өзгөрүлгөн жерим жок, кандай болсом ушундай эле адам. Сиз аябай эле шашып аткан жоксузбу? 1 айда 2 айда эми кетишим керек. Албетте бул сиздин жеке проблемаңыз. Анан жеке проблемам, бирок эгер келсе да, келбей турган болсо, мейли талапка каршы мен өзүм деле барып, өзүм жалгыз деле жашайм, бирок ошого чейин күтөм дейм да, мага тием деген адам келет Бошкекте ойлойм. Сиз тием деп келсе деле жактырбасаңыз деле ала бересизби? Главное сизге ошо айылга кетсем болду деп койсо болду. Жок, айылга кетсе болду деген жок. Мен талаптарымды айттым го, жактырган талаптарымды айттым. Кыз баладан ушундай болсо, ал мага жагат. Эгер мен ушул жерде сүйлөп отурганымды көрүп, мени жактырып келип атат да, кандайдыр бир процент мени жакшы көрүп келип атат. Анын ушундай эмелер менин талаптарыма жооп берчү болсо болду, мен максимально эле жакшы көрүүмдү баштайт болушум керек. Сиз кандай дейсиз? Билбейм, өзүңүз билесиз. Сиз макулсузбу? Эгерде мисалы Амир мырза айтып атат, мен балким чыныгы сүйүү келбесе деле, эгерде ал мен талабыма көнүп айылга кетем десе, дароо үйлөнүп кеткенге даярмын деп атат. Бул жерде Амир айткан жок, мен сүйөйүн, мен жакшы көрөйүн деген да жок да. Бул талабын эле биринчи орунга коюп атат. Эми жакшы көрө болбосо кантип үй бүлө курат? Билбейм. Туура сөз. Анжелика эже уруксатпы? Мен Айзадага жооп берип, дальше өзүм да бир мнением айтып коеюн, мен кыска эле жооп берем. Мен Айзадага айткым келип атат да, эмне үчүн сен бетине айтпай атасың деген. Анткени ал бул мысль мага бүгүн келди. Ал көчө келген эмес. Мен көчө Айшаны карап туруп ал сөздү айткым келген эмес. Мен ойлойм, любой айымда хитрость болуш керек. Буну как комплимент катары кабыл алыш керек. Эгерде мени бирөө хитрая десе, мен комплимент катары кабыл алам да. Как сказала Коко Шанель, женщина должна быть хитрой, с нотками хитрости дегендейчи. Сен бир ушундай бир реакция кылдың, как будто мен Айшаны бир бузулган кыз деп обзывать этип салгансыпчы. Биз демократический өлкөдө жашайбыз, биз ар бирөөбүз мненияга укуктуубуз, туурабы Айзада? Я понимаю, сен Айша менен жакшы мамиледе болуп калдың, Айша мага деле жазат. Мени 16 ноябрда киного чакырды, закрытый показка. Мен эч качан адам жокто аны жамандабайм. Мен болгон эле мнениямды айттым. Бул кызга караганда Айша хитрыйраак болчу дедим. Анын неси жаман. Азыркы ситуация боюнча айткым келип атат, Амир анча көңүлдөнбөйт атат окшойт. Анча көңүлдөнбөйт атат. Мен айтат элем, да, Амир туура айтат, талабын туура коюп атат. Биз Амир экөөбүз да свиданияга барганда мага ушул нерселерди айткан. Мен да Амирге айткам, мен мындай нерсеге даяр эмесмин азырынча. Ошон үчүн Амирге действительно мен күйөөгө тием деген кыздар келиши керек окшойт да. Мындай айтат го. Көрбөсө сүйүүнү мындай депчи, бирок көпчүлүк айтат, бизде эми ушундай болуп калгандыктан сүйүү никеден кийин башталат деп ойлой берем да, бирок жаштык кезде тоок сүйүү деп коет, андай сүйүү болгон бизде деле. Сүйүүдөн деле кыйналганбыз, деп коюп жүргөнбүз да. Мен ойлойм, эгер адам мага кандайдыр бир процентте 30%, 50% жакса, сүйүү болуп кетет ал. Никеден кийин сүйүү болуп кетет. Ооба, туура эле айттым, анан сүйбөсө кантип жашаш керек деген нерсе эмес ал. Ушуну айтып коеюн бир жолу. Долбоордун ошол негизги идеясы бул турмуш курууга даяр гана инсандарды ушул студияга чакырып келип, талапкер болотпу, катышуучу болотпу, убакытты биз дагы текке кетирбестен ушундай жумуш аткаратабыз. Туура түшүнүшүңүздөр керек да. Бул жерге мен оюмча ушул кастингке дагы биздин көрсөтүүбүзгө дагы ушул Амир туп-туура эле ошол дароо эле келгенде айткан, мен Баткенден келдим, үйлөнөм деген да, кастингке келгенде элечи. Жакшы кыз табылса эле мен үйлөнөм, алып кетем деген болчу. Ошол сөзүнөн мисалы кайтпастан азыр мына жашынакай даяр үйүнө алып кеткенге даяр да. Баткенге убактылуу деп атат. 2-3 жылдан кийин болсо деле кийин Бишкекке деле келебиз дейт. Эми бул периодду, бул убакытты бардыгы басып өтүш керек. Ата энеге кызмат кылыш керек, үйгө барыш керек дегендей. Биз келе турган талапкерлерге кайрылат элек, эгерде сиз азыр мына окууңузду аяктап, бүтүп, турмуш курганга дап-даяр болсоңуз, Амир талапкер катардагы сизди демек күтөт экен. Бирок 1,5 жыл дагы
күтө албайт экенине жооп жок, мен 1,5 жыл күт, 1,5 жыл сүйлөшөбүз деген жокмун. Жок, окууңуз бүткөнгө чейин турмушка чыкпайсыз да, туура анткени Баткенде жашаганга туура келип калат да. Билбейм. Окууңузду таштап кетпейсиз да, туурабы? Мисалы, турмушка чыгып калсаңыз, макул Амир болбосун. Жөн эле турмушка азыр чыгып калдыңыз. Окууңуз эмне болот? Окушум керек. Окушуңуз керек. Ооба, Бишкекте болушуңуз керек. Ошол болуп атат да маселе бул жерде. Ошондон Амир айтпадыбы, таптак айтты. Окууңар бүткөндөн кийин деди. Курагыңар келсе 23-кө чейинби? 25-ке чейин деп айттым. 25 жашка чейинки 21-22 жаштан баштап дедиңиз, э? 21 жаштан, эми 21 жашта уже окууну бүтөбү, негизи айтып коеюн, бирок Динара эже айткандай, эрте турмушка чыкса, анан мынандай дейт, бир чети бул жагы да туура, бирок бир чети канча эрте үй бүлө курулса, ошончо эрте болот деп ойлойм да мен. Фундаменти жакшыраак курулат болуш керек деп ойлойм. Ошон үчүн ар бир адам бактылуу болуш керек, бирок жылымды ушундай айтып кетейин, мен даярмын деген эле адамдар болсо, просто жаш кыздардын көпчүлүгү жүрүшүм керек, ойношум керек, анан ары бери басабыз. Биз азыр интернеттен көрүнүп атканыбыз үчүн биз жакшынакай, бир сөз менен айтканда, чырайлуу көрүнүп атабыз да эми элдин көзүнө. Анан ушундай деп талап кылып болуп атат да, бирок бул жерде баардыгы эле үйлөнүп сразу кетейин деген адамдар. Ошондуктан келүүчүлөргө дагы бир жолу айтайын, чын эле турмушка чыга турган жүрөгүңөрдө ушундай эме от жалынып турса, мен барайын, болду дегиле. Болду ошол. Ошондо Амирдин жообу такчыбыңыз. Күтөм. Талапкер күтөбүз. Турмушка даяр. Амир менен Баткенге барып, чогуу жашап, үй бүлө куруп, чындап ошол Амирди сүйүп келсе, Амир дагы өзүнүн жүрөгүн ачканга даяр экен. Ооба. Ар бир катышуучунун өзүнүн талабы бизге маанилүү, бирок Амир да өзүнүн оюн түшүндүрүп айтып кетти. Мен 4-5 ай сүйлөшүп, Бишкекте жүрүп эметкенге убактым жок. Мен дароо үйлөнүшүм керек дагы, айылга 1-2 жыл жашаганга кетишим керек деди. Биз дагы талапкердин өзүнүн оюн сыйлап, Айгеримге дагы суроо бердик, бирок Айгерим дагы дароо мен 1,5 жылда окуумду бүтүшүм керек. Мен даяр эмесмин дедиңиз турмушка чыкканга. Же биз туура эмес айтып атабызбы? Же азыр балким оюңузду өзгөрттүңүзбү? Жок, мен даярмын, бирок Баткенге кетебиз деп атпайбы? Турмушка чыгып, мүмкүн окуумду бүткөндөн кийин кетет чыгарбыз дегенмин. Ошол 1,5 жыл окууну бүтүп дипломду ала алайын деген гана өзүңүздүн, ушундай каалооңуз болуп атат. Кесипти аркалап калайын, балким Баткенде барып иштеп каласыз, экономика жаатында, мынакей окууну аяктап аткан экенсиз, экономист болот экен келечекте. Мындай билим анан турмуш деген кыздарыбызды биз колдойлук, бир гана колдойлук. Эми бардык нерсени убакыт көрсөтөт. Айгерим, сизди 2-сезонго деле күтөбүз. Балким ал жактан кастингге өтүп кетсеңиз, бүгүнкү биздин көрүүчүлөр дагы сизге тескерисинче талапкер болуп келип калышы мүмкүн. Чоң рахмат. Рахмат сизге. Чоң рахмат. Дагы бир жолу көңүлүңөр. Ачык сөз болду. Ачык сөз. Жок, мен эч кандай капа болгон жокмун. Ар бир адамдын өзүнүн талабы бар. Эгер сиздин талабыңызга туура келбей турсам, мен эле кетем. Мен сизди аябай сүйүп калдым деп келген жокмун го. Сиз жакшы адамсыз, сыртыңыздан байкадым, таанышып, мүмкүн сүйлөшүп, мүмкүн турмушка чыгам деп ойлогом. Мен эч кандай капа эмесмин. Чоң рахмат. Кандай сонун, ушуна башынан эле ушинтип сүйлөшүп, чечишип алыш керек да, чындыгында анткени убакыт кеткенден кийин, анан кийин отуруп калат экенбиз. Бул жаман, тиги жаман деп туурабы? Негизги өзүнүн өзөгү, түпкү тамыры такыр эле башка болот экен. Балким Айшанын дагы бирден бир себеби анын өзгөрүлүшү дагы ушундан болсо керек. Балким ал Баткенге кеткенге даяр болгон эмес, Ооба. Биз жолуктук долбоорунда бүгүнкү чыгарылышта биз Максат мырзанын жана Айгеримдин кимге келгенин сиздерге чагылдырып бердик. Бирок дароо эле ошол Максат мырза талапкер болуп келгенде Асель экөөнү азыркы убакта сүйлөшүүгө, жакындан таанышууга эфирден сырткары чыгардык. Ал эми Амир мырзанын да талаптар аябай курч болгондуктан биз Амир мырзага дароо турмушка чыкканга даярмын деген талапкерлерди күтөбүз. Айгерим, биз сиз менен коштошпойбуз. Анжелика айым айткандай, балким 2-сезонго катышуучу болуп келип калаттырсыз. Күтөбүз. Узатабыз. Мына ушундай сонун кызыктуу долбоор. Бир гана Кыргызстанда жүрүп аткан учуру, биз жолуктук реалити долбоору чыныгы үй бүлө кура турган гана инсандарды бул жака чакырат.
Бүгүнкү биздин чыгарылышта Нурдин мырзанын суроосу ачык бойдон калды. Ал эмки көрсөтүүдө биздин ошол жамаат менен биргеликте чечилген жооптон кийин гана билинет. Калатпы биздин долбоордо же катышпайбы? Андыктан кийинки чыгарылышка чейин бизден алыстабаңыздар. Биз болсо сиздер менен коштошпойбуз. Болгону көрүшкөнчө деп айтмакчыбыз. Талапкерлерди дагы да болсо алдыга карай көтөрөбүз. Биз жолуктук долбоору сиздер менен бирге. Анжелика айым, бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен. Көрүшкөнчө.